Nihon кемпир. Мен дарыянын боюнда жападан жалгыз турдум. Анткени испандык сыгандын денесинин күлү чачылган дарыя менен коштошо албай жаттым. Эмнегедир кете албадым. Анын элеси улам-улам көз алдыма тартыла берди. Ал мени жалдырап карап тургансыды. Аны аягансып, ажырай албагансыйм. Өлгөнүн сезе калганымда жүрөгүм ачышты. Ичимден сызып, ээнсиредим. Испандык сыган мындан бир аз мурун таян аарым, жөлөнө өрмеле. Эми ал кырсыктан кыйрап калгансыды. Жер сууга батпаган бугумду сыртка чыгара албадым. Ниетим анын өлгөнүнө такыр ишенбеди. Бирок сыгандын кайрылбасын сезгенде көз жашымды тыя албадым. Үмүтүм бөксөрө түштү. Ошондуктан өз тагдырымды өзүм тилдедим. Мындан башка менин колумдан ушул учурда эч нерсе келмек эмес. Бардыгы мага жат, тардай сезилип кетти. Жашоого жанталашкан аракетим жер менен жексен болгонсуду. Эреркеп, ээнсиреп корктум. Баш калкылар жерим түк калбады. Бул менин өмүрүмдүн гана азабы эмес, акылымдын да кордугу болуучу. Көр тиричилик үчүн жер үстүнө мендей жаралган сыганды да ажал тебелеп тепсеп салды. Кагып койгон казыктай жападан жалгыз жээкте шолоктодум. Аккан дайра сыгандын күлүн кайда агызып кетээрин да билбедим. Ичимден ушул суанын туулуу өскөн эл жеринин суусуна кошулса экен деп тиледим. Бирок чынында адам баласы үчүн киндик кан тамган жер, эл, үй жай кандайча артык болоорун биле албадым. Бул менин сел саяктыгыма болуучу. Дүйнөдөгү шордуулардын эң жаманы ачкачылык, оору, дөөлөтсүздүк, жалгызсыздыктан өткөн тозок мен үчүн жок эле. Мындан башка түйшүктөргө эптеп чыдамакмын, бирок жогорудагылар башыма түшкөндө, өлгөндө артык көрүүчүмүн. Анткени адам жаны жарыкчылыкта бир келген кайталангыс керемет экенин билүүчүмүн. Ошондуктан жашоодо анын жанчылышын, тагдырынын талкаланышын жек көрүүчүмүн. Тилекке каршы мындай болбошума аргам амалым жок эле. Себеби жер үстүндө жашашкан адамдардын көпчүлүгү жер, суу, эл бөлүштүрүп жашашчу. Ушундан улам испандык сыгандардын, мендейлердин шору турмушта шорподой кайначу. Улуулардын, акылман сөрөйлөрдүн элге айтышкан үгүт насыяттары эч качан жашообузга дал келүүчү эмес. Үгүт накты алдамчылык менен ушакчылыктын, маскарапоздуктун, ык, эп таап, элдин эсебинен жашоонун жолун тапкан бекерпоздордун оюнчугу эле. Муну Кашкар шаарында жашашкан жөнөкөй адамдар билишчү, бирок ар бири өз ичинде болушчу, сыртка чыкпачу, баары жашыруун калчу. Ушундайбы, айтоор шаардагы жашашкан эл бири-бирине чын дити менен ишенишпечү. Шаарда шаар башчысынын чочу кулактары өтө көп эле. Алар өз кызыкчылыктары үчүн адам эмес, бүтүндөй ааламды сатууга даяр болуучу. Буга адамдардын өздөрү менен дилде күнөөлүү. Чынында бул экөөнүн ортосунан түгөнбөгөн кылмыштуулук жаралып туруучу. Муну биз билсек билмексенге, көрсөк көрмөксөнгө салуучубуз. Шаардагы заптозоктун баары бийлик менен дилдеден жаралчу. Ошон үчүн колунда дилдеси, дөөлөтү жок мен сыяктуулардын курсагы кайсы жерде тоюп, кайсы жерден жай табылса, ошол анын мекениндей сезилүүчү. Жеке мен гана эмес, тагдырынан адашып, Кашкар шаарына келген сыган да ушундай ойлочу. Ал дайыма аалам баарыбызга тең, жаратылыш адамзаттан улуу. Ал бизди жараткан, анын ырыскысы, жери, эли баарыбызга бирдей. Бирок адамдар дөөлөттүү, дөөлөтсүз болуп эки топко бөлүнүп алышты. Булардын ортосунан жан бактылар чыгышты. Аалам, адамдар туурасында ойлонуп жатабыз, күн-түн тынымсыз иштейбиз, деп кыйкырышты. Чын-чынына келгенде алар дилде, байлык үчүн өз камын көрүштү. Ал эми буларды багышкан кол өнөрчүлөрдүн, жер тырмалашып колдорун жоортушкандардын жашоо тиричилиги ошол бойдон өзгөрбөй калды. Ошентип алдуусу алсызын, эптүүсү эпсизин жейт. Акылдуусунуп, амалдуулук менен кең дүйнөнү дүрбөлөңгө түшүрүшөт. Жерди, элди тарытышат. Аалам өзү тар эмес. Асман, ай, түпсүз жылдыздардын баары адамдарга жер. Биз бири-бирибизге тарбыз. Акыл жалаң амалдуулукка жумшалбай, жакшылыкка умтулса, жашоонун кордугу аз болмок. Жашоо деген күнүмдүк кумарлануу эмес, түбөлүктүү аалам. Адамзат үчүн умтулуу, балакай, деп айткандары эсиме түшүп, ичкирип жибердим. Шордуунун гүл өмүрү дедим ичимден.
Азыр ал мага аскада өсүп турган кызыл гүл сыяктуу сезилди. Эми ал таптакыр жок. Жаратылыштын шамалы будалып үзүп салгансыды. Аска ылдый кулап, дайрага түшкөнсүдө. Кырсыктын кыянат суусу аны агызып кеткенсиде. Мен кармай албай калгансыйм. Улам-улам артынан акмылап кала бергенсийм. Муну ойлогондо ындыным өчүп, алсырадым. Испандык сыган жанымда экенде, бул жашоодо алдуудай жүрүптүрмүн. Эми андан ажырагандан кийин билдим. Журтта каңгып калган, ээсиз тайгандай болдум. Ыйласам ыйым, кыйкырсам үнүм жетпеди. Заматта арый түшкөнсүдүм. Мындан аркы тагдырымда дал ушундай болуучудай сезилди. Ичимден сыганга келген ооруну да, ажалды да каргадым. Адамдар төштөрүн койгулашып, акылдуу амалдуубуз деп бакырышып, мактанышса да, оору менен ажалга алдары таптакыр жетпегенине кыжырландым. Жаратылыштын, жашоонун ар бирибизге келүүчү өкүмү экенине түшүнбөдүм. Бардыгы тагдырдын жазмышынан го, деп ойлодум. Мунун баары отурумдук көр тиричиликтин азабы эле. Жеке мен эмес, кыбыр эткен жан-жаныбарлардын өмүрү күнүмдүк жашоого жан талашуу менен чектелгенде деп билүүчүмүн. Бирок түпсүз учу кайда барып токтоорун көрө да, сезе да алчу эмесмин. Көнүмүш адат катары башкалардай эле сыган экөөбүз да алпуруша берүүчүбүз. Эми болсо жалгыз каргадай караансыз, үйсүз, жайсыз дел болуп турдум. Барар жерим, басар жолум калбагансыда. Ээндиктен, жалгыздыктан карбаластап, кайда жол тартаарымды билбей жаттым. Анын үстүнө сыгандан түбөлүк ажыраганыма, мындан кийин аны көрө албастыгыма ыза болуп турганда, артыман шыбыр эткен дабыш чыкты. Мен кылчайып карадым. Көз алдымда кемпир турду. Мен башымды ийип таазим кылдым. Ал үн катпады. Кокусунан пайда боло калганына жүрөгүм болк дей түштү. Кемпир ээрдин кемшейтип, жүлжүйгөн бүтүк көзү менен мени таң кала карады. Мен да андан көзүмдү албадым. Кыядагы кыйма чейме жолдорго окшоп, бети, мойну сансыз бырыштуу, чачы куудай аппак. Дагы кандай балеге туш келдим, деп ойлодум ичимден. Какшы ал тараптагы кыргыздардын арасында айтылып жүргөн албарсты кемпир ушул болуп жүрбөсүн, деген ойго кеттим. Кемпир чынында эле ошол жактагы кары байбичелерге окшош болуучу. Алар Каныкей эненин кибирлериненбиз дешип, өздөрүн салабаттуу кармашчу. Ак элечектерин баштарынан түшүрүшчү эмес. Үй тиричилигиндеги уздугу көргөндүн таңдайын тамшандыруучу. Баласынын, небересинин, чөйрөсүнүн бактысы үчүн керек учурда өмүрлөрүн кыйышчу. Үй ээси абышкаларын өтө жогору урматташчу. Өздөрүндө эмне жакшы жөрөлгө болсо, анын баарын Манас атага, Каныкей энеге, Даши, Кыдыр, Бакайларга тиешелүү деп эсептешчү. Кеп аларга сыйынуудай эмес, жоңган адамдардын ичинен ушундай аталар, энелер болуп өтүшкөндүгү менен сыймыктанышчу. Бирок кемпирдин бир тере укмуштуу көрүнүшү ал оюмдан баш тарттырды. Чачын артка өрүп алган, анысына жоон жипти эши булаган. Учуна бир боо отунду байлап, салбыратып сүйрөп алыптыр. Япондорго тийиштүү болгон үстүндө кийип жүргөн кимоно жука эле. Анысы жерчийип узун, күрөң кездемеден тигилген. Кимоносуна ар түркүн гүлдөр бастырылган. Көп кийингендиктен өңү бозоруп өчүптүр. Ошентсе да мага кемпирдин өзүнө жарашкансып көрүндү. Анын бир колунда кармаган керткиси бар болуучу. Отун алганы жүргөн го деп ойлодум. Бутунда чарык, кебетеси кетип, тамтыгы чыккан. Каректери жансыз сыяктанды. Эмнегедир эбаккы жанга нуру өчүп калгансыйт. Көзүнүн кычыктары билинер-билинбес жашка толуп, чылпактуу. Колдорунун эттери шалбырап, терисинин өтө жукалыгынан тарамыштары көгөрүп көрүнүп калган. Чологураак келте мурдунун таноосундагы ак кылдар сербейип, көзүмө урунду. Ал мага жүдөйдөй, алсыздай сезилди. Анткени менен кемпирдин ушул кебетесинде кандайдыр бир сыр катылып жаткансыды. Мен буга чейин мындай өтө кары кемпирди өмүрүмдө көргөн эмесмин. Ал бир азга мени ойлуу карап, анан: моло, бул тарапта эмне жумуштап жүрөсүң?" деди уйгурча. "Өлүк менен коштоштум, улуу урматтуум", дедим колумду куушуруп. "Кишиникиби, малдыкыбы?" деди керилген үнү менен. "Кишиники." "Ошондой дечи, чунагым", деди мага таңдана. "Ооба, улуу урматтуум", деп адатымча таазим кылдым.
Ниппондук кыздардай эле бат-бат ээлесиң да, деди мени жактырбай. Кечиресиз, көнгөн адат. Мунуң дурус. Ошентип сен өлүк көмгөн экенсиң да. Жок. Анан эмне кылдың? Деди кабагын чытып. Өлүгүн өрттөп, денесинин күлүн Могул дарыяга чачтым. Жер тардык кылдыбы? Же көр казгандан эриктиңби? Деди колундагы керткисин оңдой кармап. Мен аны уруп жибереби деп ойлоп артка кетенчиктедим. Урматтуум, өлгөн кишинин өзүнүн өтүнүчүн аткардым, деп калдастадым. Өлүктөн коркпойсуңбу? Жок, мен баарына көнүп калганмын. Арга канча, тагдырдын жазмышы. Адамдардын өлгөнүнөн тирүүлөрү коркунучтуу го. Өлдү, болду. Андан кийин сени менен эч кимдин иши жок. Ушундай эмеспи? Дедим кемпирге ишарат жасап. Коо такым, тилиңе тибиртке чыккыр. Эмтеден киши өрттөп жүрсөң, кийин кайда барасың, я? Деди кемпир үлүрөйүп. Буйруганы болор. Азырынча колумдан келгени ушул, урматтуум, деп ага тигилдим. Аның ким деген немеле? Деди кемпир чачынын учундагы байланган отунду оңдоп. Испан. Испан? Деди кемпир чоочуп. Ооба. Ал шордууну да бул элге тагдыр айдап келген го, деди. Ошондой. Эмне болуп өлдү? Ооруп. Ал экөөң кайсыл тарапка бармак элеңер? Индустарга. Ал жакта силерге бышырып коюптурбу? Кышы жок, жылуу, токчулук. Анын үстүнө индустардын бир уруусу Ромадан биз тараганбыз деп айтуучу эле испандык сыган. Ал өлүп, сок билектей сокоюп, сен калдыңбы? Деди кемпир тикесинен тик турган бойдон. Ики, деп эреркеп дагы ыйлап жибердим. Эй, бышыктаба. Мен бир кылымды карытып, экинчисине аттанганмын. Көз жашым эбак соолган. Карыдым, арыдым. Жаманга да, жакшыга да жүрөгүм өлгөн. Өлбөстүн күнүн көрүп жүрөм. Баарыбыз убактыбыз жеткенде өлөбүз. Жаратылыштын өкүмү. Мындан эч ким качып кутулган эмес. Ааламда жашашкан шоркелдейлердин тагдырлары бирдей. Ошол сыяктуу эле кырсык да баарыбызга тегиз келет. Сулуу сөздөр менен эл журттун курсактарын тойгузуп, маңыроо жөнөкөй адамзатты чаң тополоң салган падышалар да жарыктыктан кетишет. Таажысы олтурган орду калат. Никонсуңбу? Кумасобу, эбисиби ага карабайт. Түбөлүк аалам, адам тукуму үзүлбөйт. Мындан башканын баары күнүмдүк жашоого далбасуруу. Акылдын жымыңдаган жылдызы карыларда болот деп Никондор бекер айтышпаган. Ошон үчүн карынын сөзүн кабыңа бекем бууп жүр. Өсөрүңө, өнөрүңө жакшы, деп кемпир жоошуй сүйлөдү. Хуп болот, урматтуум, деп таазим кылдым. Көр дүйнө деген ушул. Келебиз, кетебиз. Адамзат ушунусун көрүп билип туруп да бири-бирине кыянаттык жасашат. Мунун баары жокчулуктун, көр кекиртектин, акылсыздыктын азабыга чунаган. Жалгыз баш кайгыга малынган жаман. Адамды карытат, арытат. Мен өтө эле көп жашадым. Ниппондордо мендейлер аз эле болот. Кечпеген суум, көрбөгөн күнүм калбады. Күндө өлүм тилейм, бирок мага келбеди. Бул дүйнөгө түркүк болгону калдым окшойт, деди кемпир кейиштүү. Эмне үчүн сизге келбеген өлүмдү тилейсиз? Дедим турган жеримден козголбой. Эй бейтим, алжыган падыша менен менин айырмам кайсы? Билбейм, улуу урматтуум. Кептин баары мына ушунда. Падыша алдан күчтөн кетип карыса, анын жарчылары, чучу кулактары, жанбакты, жан жөөкөрлөрү далыга таптап, падышанын атынан журтту алдап, элди, ак сарайды курутат. Чоң эне караса балдарына, келинине, неберелерине жек көрүнчү болот. Мурасын талашып, өлбөөчүдөй бирин-бири кырышат. Түбү түшкөн убактылуу жашоонун кумары ушунда. Али баласың, карыганда билесиң. Ашыкпа куутакым. Чанту балакайсыңбы? Деп кемпир мага эңкейип сурады. Жок. Анан кимсиң? Кыргызмын. Кайсы тараптансың? Керез деген кары байбиче мени Манас шаарында туулгансың деп айтуучу. Энем да ошол тараптык экен. А менин өмүрүм Какшаал менен Кашкарда өтүп жатат, дедим акырын. Кыргыздын баары Манас атанын тукумдары.
Kантип? О, какмар, өз эл жериңдин тарыхын билбейсиңби? Жок, сабатсызмын улуу урматтуум. Эч ким сага айткан жок беле? Эмнени? Манас атадан тараганыңарды. Уксам, кулагым дүлөй болсун. Ал эми Манастын кантип Манас аталып калганынчы? Ысымы тууралуубу? Анан баятан бери мен сенден эмнени сурап жатам? Билбейм, Кудай урсун. Карганба тапан. Кечиресиз. Сиз кайдан билесиз биздин Манасты? Мен Гейшеде билим алганмын. Манас жөнүндө уктабы? Жок. Анан кайдан уккансыз? Сенсей Умекодон. Кишинин атыбы? Окутуучу Умекодон. Эми түшүндүм. Манас жөнүндө баянды Гейшеде окуп жүргөнүмдө ошол киши айтып берген. Кызык экен. Айтып берсеңиз, эмне десеңиз да баарына макулмун. Бир гана Манас ата жөнүндө кеп салып берсеңиз. Болуптур. Өз элиңдин тарыхын билип алганыңда оң болоор. Сабатсыз да экенсиң. Мен жоорап бербесем менден башка сага эч ким коорап бербейт. Ошентиңиз деп сүйүнүп кеттим. Умеко деген адам көптү көргөн, көптү билген киши эле. Ал эмес улуу дүйнө жөнүндөгү чыгармаларды, Химико ханышасынын мезгилиндеги болгон окуяларды төкпөй чачпай баяндачу. Бардык элдин тарыхын өзгөргөндөй айтуучу. Ушулардын ичинен Манас жөнүндө чоң баян бар болуучу. Химико падышачылыгынын убагында азыркы сенин элиңди улуу кыргыз деп аташкан. Ошол убакта бул элдин көптөгөн сууда сүзүүчү кемелери бар экен. Кол өнөрчүлүгү бүт элге тараган. Ханьзулар, ниппондор, гректер, италдыктар, бахараттар, зангилер, урустар менен соода сатык иштерин жүргүзүшүптүр. Ушундан улам болсо керек. Бул элдердин жакшы жактары бири-бирине жупталышып, жуурулушуп кеткен. Кыргыздардын чөп түшүп мандаш токунуп олтуруусун ден соолукка жакшы дешип, ниппондор кабыл алышкан. Ал эми ниппондордон кыргыздар улууларды урматтоо иретинде таазим кылууну үйрөнүшүптүр. Ошол мезгилде эч бир олуя китептерде калбаган улуу кыргыз элинин кыскача тарыхы Химико падышачылыгынын кары соодагеринин оозунда калат. Бул окуя атам заманынан алдаганча мурун болуптур. Ошол эле жердин үстүндө 7 ааламда, ар ойлосо акыл, бер ойлосо ой жетпеген 600 000 ааламда да адамдар жашашыптыр. Алар ар түркүн тилде сүйлөшүп, ар түркүн түстө болушкан экен. Акыры бул адамдардын акылынан амалдуулуктары күчөптүр. Жашоодон ык, эп таап, күн көргөндөр көбөйүптүр. Аз көп болушуп, топ-топко бөлүнүшкөн. Азын көбү жойгон. Ошентип амал-көйлөр эл журт башкарган. Ык күч менен журтчулукту баш ийдиришкен. Бирок булардын ичинен да бири-биринен дөөлөт, бийлик талашкандар чыгышкан. Ыркы бузулуп, эки жаат болушкан. Акылдуулар алардан акыйкат күтүшүп, талаада каңгып калышкан. Чындык издегендер чыркырап отко күйүшкөн. Амалдуулардын ыгына көнбөгөндөр терүүлөй жерге көмүлгөн. Каршы чыккандарды асышкан, атышкан. Падышанын чучукулактары чурулдашып, ык, эп тапкандарды макташкан, жакташкан. Жарчы жарыяларды жан талашып жакташкан. Жасоочулары дөөлөтсүз, жөлөксүз байкуштарды жок шылтоо таап камашкан. Акыры бири-биринен бийлик талашып согушкан. Асмандын абасы адам каны жыттанган. Ошондон пейили бузулса жер пендеден кечет деген сөз калыптыр. Дагы бүтүндөй жер жүзү өлүккө толбосун дешип, асмандагы күндү улуулукка көтөрүшүптүр. Күндөрдүн биринде күн жылып олтуруп, Мемир суунун боюна келет. Бул жерди эл мекендеп калат. Өзүнө узак жашоонун кудайы Бентенди чакырат. Ага эл жер кыдырууну буйрат. Ошону менен бирге тынччылыктын, бакты таалайдын өкүлү катары бүтүндөй ааламга дайындалат. Кыргыз элинде ал Кыдыр деген ат менен белгилүү. Дала элди жерди кыдырат. Таалайсызга таалай, өмүрсүзгө өмүр бериптир. Жаатташкандарды жакын кылыптыр. Согуштар басылып, көз жаштар тыйылыптыр. Ач курсактар тоюнуптур. Өлүм житим азайыптыр. Күн падыша элди көрүп ойлонуп олтуруп, өзүнө Дашини чакырыптыр. Улууна колун куушуруп таазим кылыптыр. Күн ага: бизге чейин аалам чексиз мелжиген көңдөй мейкиндик эле. Каңгыган караңгы түн басып туруучу. Ушундан улам улуу кубулуш пайда болду.
Акыры баарыбыз бири-бирибизге керек экенбиз. Каңгуу түндү жаратты. Бул жарыкчылыкка умтулду. Ал жашоого муктажданды. Анан улуу кубулуштун аркандай эбинен, ыгынан мен келдим. Акыры өзүң көрүп тургандай, жер, суу, тоо, таш, асман, ай, жылдыз, жан-жаныбарлар, адамдар биз менен эриш аркак жаралышты. Ар бирине тийиштүү кубулушту пайда кылды, ыкташтырды, бири-бирине эптештирди. Ушинтип, бул ааламда чексиз жашоо жүрүп жатат. Адамдардын да жашоосу, ага умтулуусу биз сыяктуу ар түркүн экен. Ошон үчүн элдин, жердин тарыхчылык өнөрүн сага кыйгарайын. Сен Бентенди тап. Ал адамзаттын бейпилдигине кам көрсүн. Сен эл жердин тарыхын жаз деп Дашини элге жибериптир. Бентен ниппондордон, ал эми Даши Ханьзу элинен дешет. Даши эл жерге келип Бентенди табат. Ошентип экөө бүт ааламды бирге кыдырышат. Арадан нечен жылдар агылып өтөт. Адамзаттын арасынан ык эп табышкандар чыгышат. Булар өңгөлөрдөн өзгөчөлөнүп эл көзүнө көрүнүүнү эңсей башташат. Өздөрүнчө элден бөлүнүп топ-топ болушуптур. Акыры амал менен эл эбинен күн көрүүгө өтүшүптүр. Анан мансапка, дөөлөткө умтулушуптур. Обол оңбогурлар күндүн укуктугун элден, жерден тандашыптыр. Күн элге падышачылыгын токтотуптур. Кыдыр узак жашап, жерде элде калыптыр. Бирок баарына бирдей кең пейилдик берүүгө жетише албаптыр. Анткени эл эсебинен ык тапкан мансапкорлор бирин экинчисине тукуруп, чабыштырып, жер талаштырып, согуштурушуптур. Даши тарыхчылык кесибин элде уланта бериптир. Адамдар күндүн улуктугун талашкандан кийин Дашини көргөн, билгендерин четке кагышыптыр. Түбү жакшыдан түңүлбө дегендей, Даши өз өнөрүн кээ бир адамдарга үйрөтө баштаптыр. Алар анын кесибин түбөлүп улантышыптыр. Акыры адамдар мансапкорлордун кысымында калышыптыр. Аргасыз амалсыз азга көпкө бөлүнүшүптүр. Ар кимиси өз эл жеринен падышаларды шайлашып, чексиз эрк беришиптир. Булар күчтүүлөр күчсүздөр болуп, жер, эл талашып, согушуптур. Ушинтип күн да, Кыдыр да, Даши да өз жакшылыгын адамзаттан бөлүп салышпай, эриш аркак түбөлүк жашап келе жатышат. Себеби жаратылыштын улуу кубулушу ушундайча жаралыптыр. Ошондуктан ошол күндөн ушул күнгө чейин Даши тарыхчы Бакты Таалайдын узак жашоонун, Кудайы Бентен эл арасында ар кандай адам кейпинде куулуп, тирүү жүрүшөт имиш. Күндөрдүн биринде Бентен менен Даши жер эл кыдырып жүрүшүп, жер ортосун суу каптаган, өлүк толгон талаага туш келишти. Мурун көрбөгөндөрүнүн бирөө жок, баары кыйрап жатат. Ураган ак сарайлар, айлана тунарат. Белгисиз шоокундар жаңырып, чаң асманда уюлгуйт. Суу астында сансыз кемелер чөгүп жатат. Жер бетин өлүк, сөөк чокуган карга кузгун каптаган. Суу канча толгон, баары күйүп, күлгө айланган. Көзгө басар адам жок. Түшүнүксүз каңгыган, үйсүз, жайсыз журт. Өлүктөргө тоюшкан жырткычтардан кулак тунат. Бул көрүнүшкө ыйласа жаш, кайгырса муң жетпей калган. Чыңырышкан чөөлөр, киши этине томпоюп тоюшкан карышкырлар, топ-топ болуп кылычтан кыйылган баштар, өрттөнүп жер менен жексен болгон эчен кооз үйлөр, күл тоодой үйүлгөн, шамалдан булуттан күн бетин чаң баскан, жаан аралашкан жел, ширидей күйгөн жер, ыпың чөпсүз, жансыздай сезилет. Кайра качан торолору белгисиз. Тарыктарга конушкан түрдүү түстүү жорлардан баш айланат. Жердин күнү түнгө айланган. Айланада жийиркеничтүү саңырсыган жып. Дем буулгат, тум чугат. Өрт менен жердин ысыгынан топурактар күйүктөй кагырап калган. Баары баксыз, көрксүз шопойгон. Адам менен айбандын өлүктөрүнө толгон көз жеткизмей экендик. Көк деңиз деңиз эмес. 90 түрдүү алаамат көрүнүш. Акыр чикир менен өлүк кыш калган. Суу тартылып, кум канга жуурулган. Деңиз жээги толкундан дөбөлүү акыр чикирге айланган. Үйүлгөн өлүктөрдөгү жабалакташкан жапан куштарынын үндөрүнөн аалам жаңырат. Ар кайсыл жерде көлчүк-көлчүк болуп, уюп калган адамдардын кандары. Ыпыр-сыпырдан көрүнбөй калган. Анын жанында тулку бойдон ажыраган, чала күйүк колдор, буттар, баштар. Бул жерде сойлуган курттардан таман коёрго жылчык жок. Бири-бирине чалгый кайыштай жабышып, чирмелишкен. Алардын бири өлсө, экинчиси төлдөп жатат.
саңырсыган күйүктөрдүн жытына адам чыдагыс. Ушул көрүнүштөргө эбактан бери үйүр алышкан кара кочкул бозомук тарткан булуттар асманды чүмкөп турат. Күн нуру ыпын көрүнбөйт. Сапырылган акыр чикир ыпыр-сыпыр менен кошо аралашкан. Булар булуттарда самсаалап, шамалдан асманга илинип тургансыйт. Айланада алаамат, нурсуз түнсүз, жылдызсыз жашап келе жаткансыйт. Дүйнөдө эмне жакшылык болсо, баарынан кур калгансыйт. Шордуудай жалдырагансыйт. Асманда түшүнүксүз түскө боелгон. Кезеги келгенде жанын сабап жааган жаан бул жердин кайгылуу көз жашындай шорголойт. Ушул көрүнүштөр адамзатка наалыгансыйт. Муңайым мөгдүрөгөнсүйт. Асман өзүнүн жердин көрүнүшүн жоготуш үчүн куюндуу шамалын туш тарапка айдап жатат. Бентен менен Даши көргөндөрүнө ишенишпей, өлүк толгон талаада деңиз жээгинде көпкө турушуптур. Эмне кылаар алапайларын табышпаптыр. Кайгыдан жүрөктөрү түтөптүр. Дел болушуп, айлананы карап турушуптур. Алардын тилин, кайгысын угарга бир жан жок эле. Далай күн-түн жол азабын тартышкан. 99 түрдүү убай көрүшкөн. Бирок бул көргөн азап тозоктору мурунку тири укмуштардан алда канча ашып түштү. Ааламды бүт кыдырып жүрүшүп, мындай алааматтан өткөн кыргынды түк көрүшкөн эмес. Ошондуктан аргасыз көз жаш алышып, кош айтышып, жолдорун улашты. Суу өлкөсү мекендеген элдин кырылгандан калгандары туш тарапка чилдей тарашыптыр. Тыягы Сиандан баштап биягы Бейтинге чейин качышыптыр. Арадан көптөгөн жылдар агылып өтүптүр. Жолдо Даши менен Бентен келе жатышса, алдынан жоо баштаган кол башы чыгат. Экөө кол куушуруп таазим кылышат. Тигил алик алат. Кол башы алардын аты жөнүн, кайсыл тарапка бара жатышкандыктарын, кесибин сураптыр. Бирөөсү Кыдыр, экинчиси тарыхчы экенин айтышат. Ошондо кол башчы ал экөөнүн жообуна төмөндөгүдөй сөз менен кайрылыптыр. Кыдырым, тарыхчым, мен атагы ааламга тараган Абу Али Халилмин. Силер мени мүмкүн билбеген чыгарсыңар, анткени бирөөң элге жерге бакты таалай, узак өмүр берерсиңер. Экинчиңер адамзаттын башынан өткөн тарыхын жыйнайт экенсиңер. Колдон келсе, мындай өнөргө не жетсин. А мен аалам тарыткан Абумун. Күндүн улуктугун адамзаттан ык эп менен тандырдым. Мансапка, дөөлөткө умтулдум. Акыры жер үстүндө жашаган адамдарга өзүм улук болгум келди. Согушуп талай эл жердин баарын бастым. Ааламдагы жашашкан сан жеткис элдердин бирөөсүнөн башкасын бүт багындырдым. Чачы сары, көзү көк, бети ак, суу өлкөсүндө жашаган элди аеосуз кырдым. Жүгүнбөгөнүн жүгүнтөм деп кемелерин сууга чөктүрүп, өлүктөрүн тоодой үйдүм. Ошондо да мага баштарын ийишпеди. Эли сууда суучулдардай сүзүшөт экен. Аман соо калышкандары туш тарапка түрүлүп качышты. Сан жеткис кемелерине түшүшүп, белгисиз тарапты көздөй бет алышты. Артынан далай жылдар кууп, тукумун курута албадым. 30 жыл бою салгылаштым, бирок түбүнө жете албадым. Түрүлүп кеткендери эки тарабын суу каптаган жерди мекендешти. Калгандары кемелерине түшүп, кар баскан деңизди бойлоп, Ээн дарыянын жээктерин ээлешти. Дагы бир бөлүгү теңир тоодон жай табышты. Аларды кырам деп өзүм Ээн сайда кырылдым. Аман калгандарыбыз ат жылаңач кайра артка кайттык. Аргындан жакшы уул бала, сулуу кыздар төрөлүшөт дегенинен чачы сары, көзү көк, бети ак, колго түшүшкөн келин кыздарын кулдукка, күңдүккө айдап бара жатам. Анткени менен бул эл өтө өжөр, түгөнгүс кыргыз деп Абу Али колун баштап бастырып кетиптир. Ошол күнү Даши тарыхчы өз тарыхына кыргыз деп жазып, өтмө маанисин түгөнгүс деп атаптыр. Ал эми Ээн сайды кийин бул эл Ээндүү саай деп аташып, бара-бара Энисей дешиптир. Даши бул жерди Сиан, ал эми Теңир тоону Тяньшань деп жазып кеткен имиш. Көргөн адам жок, бирок могул эки кулагым уккан чунагын деп Ниппон кемпир шыпшынып койду. Мен үн катпадым. Ал бир топко чейин дарыя тарапты карап, ойлуу туруп калды. Кемпирдин дитимди албадым, анын үстүнө Ээн жерде кокусунан жолуга калганынан бүшүркөдүм. Карлыгы эбак жетсе да, колунда таянган таягы жок эле. Бели эбак бекчейген. Ошенткени менен мага тыңдай сезилди. Тикесинен тик турган бойдон көзүн жүлжүйтүп, сөзүн кайрадан улады.
Ошол күндөн ушул күнгө чейин Суу өлкөсүнүн адамдары деген атты тарыхтарда айтылбай, жазылбай, анын ордуна кыргыз аталып калыптыр. Кыдыр Бентен жолунан жолуккандарга узак өмүр, бакыт таалай ыйгарыптыр. Ошондуктан тагдырдан жолдуу адамдарды жолунан Кыдыр жолуккан деп айтышат. Даши болсо ар кандай элдин сан жырын айтыптыр. Тарыхтарын жазыптыр. Бүт жер жүзүн койбой кыдырыптыр. Далай жылдардан кийин ал экөө жол улап келе жатышып, туш тарабын теңир тоо каптаган, конушу малга жайыттуу ак өргөөлөр тигилип, эл чогулган жерге келишип, салам айтышып, таазим кылышты. Топтолушкандар алик алышты. Алардын арасында күмүш сакалы жайкалып, көкүрөгүнө түшкөн ак сакалы адам тигил экөөнө төмөнкүдөй сөз узатты. Түрүңөргө караганда алыстан жол азабын тартып келе жаткандай көрүнөсүңөр. Пейилиңер ак экен. Тойдун үстүнөн чыктыңар. Өргөөгө кирип, даамыз тийгиле. Чаалыксаңар, уктап эс алгыла. Чаңкасаңар, кымыз ичип, көңүлүңөрдү көтөргүлө. Алдыңарда минген атыңар жок экен. Басканына мал, желгенине жел жетпеген, таштуу жолдо ташыркабаган, күн түн жүрүп чарчабаган теңир тоонун ак кулааларынан минип кеткиле. Эл жерибизден ажырап, тал өз өскөн жерди душмандан калкылайт деп, теңир тоону этектеп келдик. Көр жан сактоо үчүн эмнени гана кылбайсың. Эн тоодо эркин оттоп жүргөн жылкыларды кармап келип, колго үйрөттүк. Алар тоодой күчтүү, шамалдай күлүк чыкты. Далай карматпай тоодо ойдо калышты. Адамдан амал качып кутулбайт эмеспи? Кыдырларым, колдогу жылкыларыбызды ошол жапайларга кошуп жиберип, алардан буудай туудуруп алабыз. Булар да ченемсиз чыдамкай күлүктөр. Кааласаңар, ошондон мингиле. Теңир тоонун булагын тандап ичет, чөбүн тандап жейт. Алардын тукумдары үзүлбөсүн деп жалаң тоолуу булактарда багабыз. Бизден кийинкилердин да өмүрү бар. Жүргөн жериңер тоо таштуу болсо, аларда да түз жолдой жүргөн, тоону тоготпогон, эчен дайраны жиреп өткөн жапайы, колго багылган тоо топоздору бар. Ошондон мингиле. Ысыкта ылдам жүрөт, чөлдө чөгөлөбөйт, суу сабайт. Жетер жерибизге кыйналбай жетем десеңер, топоз менен уйдан туулган алыс жолго арыбас аргындардан алгыла. Жүктүү болсоңор, орун жеңил көтөргөн, жемди аз жеп узак жолду улап, жакынга желип жеткен жылкы менен эшектен жаралган качырды тандагыла. Жолдун азабы элибиздики эмеспи? Үстүбүздөн жаан, алдыбыздан сыз өтпөсүн. Каалаганда жер тандабай, калкалагыч болгон, көчкөндө көтөргөнгө жеңил, уктоого жайлуу десеңер, ак өргөөбүз ыңгайлуу. Кышкысын кыштан тосот, жазгысын жайлуу, жайкысын жатып, жамбаш сергитесиң. Ысык күндө салкын. Конгон жерди коңул таптаттырбайт, конуш тандатпайт. Ойго тоого тиксеңер болот. Малдуу элди маралдай көрктүү, эн талаада көркү менен эрмек. Ошон үчүн мурункудай ак сарайды салып, убара болуп, душман көзүнө көрүнүп, кырылбас үчүн анын ордуна ак өргөөлөрдү колдондук. Анын үстүнө душмандарыбызды азгырдык. Каардуу жерде кардай, тоодо ак мөңгүдөй, токойдо толук көрүнбөйт. Жоодон качсак, журтубузга шаар калбайт. Эчен жылдар бою жообуздан жортуп жүрүп, түбөлүк үйүбүз, шаарыбыз болгон боз үйлөрдү ойлоп таптык. Акыры тегерегин теңир тоо каптаган, тал аз өскөн, жайытка жакын жерде конуштап калдык. Топ бөлүгүбүз алыскы токойлордо топтолушуп жүрүшөт. Бизде эле көздөрү көк, чачтары сары, жүздөрү ак. Биз жыгачка 3 кыл тагып күй ойнойбуз, чертебиз. Ал жерде мал жан аз, бирок темир көп. Ошондуктан кыл ордуна темир тагып чертишет. Бойлор биздей узун, аларда сакал коюшат. Токойдогуларды душмандарыбыз туюп калса, канчасын кырат. Кайсы тилде сүйлөйт ким билет, ушуну ойлоп кабыргабыз кайышат. Эки сууну жектеген түгөнгү сел элек, ошондуктан душманга кыргыз болдук. Бир учубуз кар баскан сууну бойлоп качышкан. Душмандан туша албайлы деп, эки жагын суу тоскон жерге жайгашышты. Калгандары ээн дайраны бойлошту. Биздин тарых ушундай, кыдырларым. Бөтөңдү бөпөлөп тосуп алуу байыркы ата бабалардын салты. Ак өргөөгө кирип, даамыбыз тийгиле. Дилиңер бизге ак экен. Силерге элибизден, жерибизден туз буйурду. Той үстүнөн чыктыңар. Тойго той улансын, дептир күмүш сакал карыя. Кандай той? Дешиптир Кыдыр Байтен менен Даши тарыхчы. Узак жолду кыскартып келген жолоочуларым,
Себеп буйрук бизге айдап келген. Айдарларым, эл журт кыдырган кыдырларым. Биздин ата-бабалардын салтында энеден бала же кыз төрөлгөндө баарыбыз чогулуп той беребиз. Аларга ысым берерде баарыбыз чогулуп намазга олтурабыз. Бул бир нерсеге сыйынуу эмес. Жөн гана сыртыбыздан үн катпай, баарыбыз жерге олтуруп, ичибизден ар бирибиз төрөлгөн кызга же балага жер үстүндө болгон жакшылыктын баарын ага ыйгарып бата тилейбиз. Муну биз көпчүлүк үчүн болгондуктан намазга олтуруу деп айтабыз. Башкача айтканда, ак тилек тилөө деп күмүш сакалчан карыя тегил экөөнү ак өргөөгө баштап кирип, төрдөн орун бериптир. Жигиттер Кыдыр Бентен менен тарыкчы Дашиге кымкап чапан жабышыптыр. Кыз келиндер кош колдоп, аяк менен жуурат сунушту. Аялдар көөкөрдөн кымыз куюшту. Экөө жай олтурушуп, даам татышып, өткөн кеткенди сүйлөшүп, көргөн билгендерин эл журтка жобурап беришкенден кийин төр башында олтурган эң кара аксакал төшүнө түшкөн күмүш сакалын сылап төмөнкүдөй сөз баштаптыр. Жет адамдын бири Кыдыр эмеспи? Тагдыр силерди бизге буйруп, кыдыртып келди. Жакшы жөрөлгөндүн үстүнөн чыктыңар, жолдо экенсиңер. Наристенин ырыскысы силерге да буйруптур. Элдин жердин калысысыңар. Ошондуктан төрөлгөн наристенин ысымын силер койгула, деп чал ак батасын Кыдыр Бентен менен Дашиге бериптир. Ошентиңиздер, силер узак жолду кыскарткан жолоочусуңар. Себеп буйрук, тагдыр айдап келген айдарсыңар. Эл журт кыдырып теңчилик, жакшылык тилеген ак пейилдүү адамсыңар деп чогулгандар чуулдашыптыр. Кыдыр менен Даши наристенин ысымын коюуга макулдугун беришиптир. Ак өргөөдөн сыртка чыгышып, эл менен бирге намазга олтурушуптур. Төрөлгөн балага Кыдыр Бентен менен тарыкчы Даши төмөнкүдөй ак тилек тилешкен экен. О жараткан! Биз бул ааламда жаманды да жакшыны да бүт кыдырып, өз көзүбүз менен көрдүк. Адамзаттын акылы, бак таалайы үчүн терт башыбыздын бейпилдигинен кечтик. Анткени биз жерге, элге зарыл керек элек. Арга канча? Баарына тагдыр, турмуш, өмүр көндүрдү. Күн, ай, асман, жылдыз жерге керек. Жер элге, эл акылга, өмүргө, жашоого, асылды сезе билүүгө, көрүүгө жаралган. Баарыбыз тең бири-бирибизге чирмелишкенбиз, ирмелишкенбиз. Мунсуз өмүр сүрө албайбыз. Ушунун баарын улуу жаратылыш өз ыгы менен жайгаштырдың. Бирин экинчисине эптештирдиң. О жаратылыш, ааламды кандай култам десең өз эркиң. Сен да жашооңдун уланышына кам көрөсүң. Бул буйрук. Мындан эч бир жан амал менен кутула албайт. Себеби жансыздан жандууга чейин жашагандардын өмүрү, тагдыры, баарын башыбыздан өткөрдүк. Бул ааламда экөөбүздүн тең көрөр күнүбүз, ичер суубуз аяктап баратат. Бирөөбүз эл үчүн дүйнөнү кыдырган элчибиз, өкүлүбүз. Экинчибиз тарыкчыбыз. Экөөбүзгө берер эмне жакшылыгың болсо, ошонун баарын ысымын коёр наристебизге ыйгар улуу жараткан. О, улуу жараткан! Улуу элдин урматына керегине жарасын. Биз атаган ысым элде, жерде өчпөсүн. Баркы көтөрүлүп, өмүрү өлбөс болсун. Үнсүз сөзсүз ичибизден тилеген ак тилегибизди жараткан кабыл алып, өмүр, акыл, намыс ыйгарып, элдин алтын таажысына жалга. Баралына келгенде биз ысымын атай турган наристеге бакыт, ырыс, акыйкат ыйгар. Бул эл оозундагы ыргайлансын. Элдин жердин көңүлүн, намысын наристеден келечекте кемитпе. Мансапка, дөөлөткө умтултпа. Анткени биздин жараткан күч улуу жаратылыш. Сенден улук бул ааламда эч ким жок. Куулушуң менен жарык дүйнөгө келгенче ар бирибизди кандай жууруйм десең өз эркиң. Аны биз көрбөйбүз, билбейбиз. Келечекте наристени мээримдүү боорукер кыл деп тилейбиз. Элге жерге кайрымдуу болсун. Баятан бери үн катышпай, ичтеринен төрөлгөн наристеге ак тилек тилешип олтурушкан адамдардай эле Кыдыр Бентен да тарыкчы Даши да жөнөкөй адамбыз. Аз жашап көптү көрдүк. Өмүрүбүздүн батаар күндөрү калды. Адамбыз. Ошон үчүн экөөбүз тең армандуубуз. Эл жер үчүн керт башыбыздын жыргалчылыгынан, бейпилдигинен кечтик. Буга экөөбүз тең өкүнбөйбүз жараткан. Мунсуз биз эл жерде жашай алмак эмеспиз.
Биз кылымга, адамдардын өздөрүнө керек болчубуз. Көңүлүбүз, акылыбыз ушуну каалады. Ошондуктан дүйнөдө эч бир жан жете албаган байбыз. Экөөбүздүн жөнөкөйлүгүбүз, түбөлүк гүл азыгыбыз. Ичээр мүрөк суубуз, элден жерден тараар ырыскыбыз. Буга экөөбүз тең шүгүр дейбиз, бирок жүрөктө арман бар. Үйлүү жайлуу бала бакыралуу болбодук деп кейип кепчиген жерибиз жок. Тескерисинче атадай болуп, ымыркай, сүттөн ак, суудан таза наристеге ысым ыйгарганы турабыз. Бул да буйруктун, тагдырдын экөөбүзгө берген бактысы. Буга кол куушуруп, таазим кылабыз. Кеп башкада, эл жерге өтөгөн жакшылыгыбызды, акылыбызды ык, эп табышкан мансапкорлор, дөөлөттүүлөр өзү үчүн пайдаланышып, ысымыбызды элге жерге Кудай деп жарыялашты. Арамдык менен иштери болбогон жөнөкөй элдин эсебинен жашаш үчүн зордук зомбулук кылып, экөөбүздүн акылыбызды бурмалап, бизге жат үгүт, үмүт, кыялга багындырышты. Чындыкта көргөн, билген акылыбызды жазган эчен тарыхтарыбызды өрттөп, жок кылышты. Мансап менен дөөлөткө жетиш үчүн экөөбүз айтпаганда айтышкан деп чыгышты. Ошундан улам оозунун жели менен жан багышкан бекер поздор пайда болду. Булар элди өз ыгына салып, тоноп жатышат. Жүрөк түтпөйт, арга жок. Кээде акылыбыз капалыктан жалын бүркөт. Кантеле? Амалыбыз, күчүбүз жок. Мунун баары жакшылардын акылынан эп таап жашагандардын колунда. О, улуу жараткан, жансыздан баштап жандууга чейин сенин кудуретиңден пайда болгонбуз. Ошондуктан ушул улуу наристенин тоюнда мага армандарын айтышат деп жаман көрбө. Анткени бүтүндөй эл журтту кыдырып, көз жашыбыз төгүлүп, боорубуз ачыды. Мансапкорлордун, дөөлөттүүлөрдүн чатагынан чыккан согуш кыргынын көрдүк. Элди кара жанын карч урган, тозоку оор жумуштарда иштетишти. Алар кур кыйкырык, ураан сүрөөн менен кара жумуш тен солууңарга жакшы, өмүрүңөрдү узартат деп чурулдашат. Ал эми накта жашоонун өзүндө теңирден тескери, аялдар өңдөн, сындан кетип жатышат. Эрте карышат, эркектердин далылары бүкүрөйүп, беттери бат бырыш басып, жегени желимге, ичкени иримге айланды. Качан жана кайсы убакта аялын эркелеткенин эстемек турмак, иштен буттарын тарта алышпай, төшөгүнө сулк чыгылышат. Кокустан мүмкүнчүлүктөрү боло калса, баягы эле жетишпеген көр оокат, тиричиликтин камы менен чатагы. О, улуу жараткан, дал ушул күнү сага арманыбызды айтпасак, кайсы убакта айтабыз? Себеби экөөбүздөй армандуу төрөлбөсүн. Ушундан сакта. Мансаптын, дөөлөттүн, көр тиректин убайына жалгабай, элдин уулуна жалга. Өмүрдүн ырыскысына буйур, элинин жеринин тузун түбөлүк түгөнгүс кылып таттыр. Дүйнөнүн түбү терең, ошондон корго. Мансапкорлор, дөөлөттүүлөр амал менен бизге журтчулукту жапырталдап сыйындырышты. Ал эми өздөрү ичинен мыйыгынан күлүшүп, бекер поздугуна чиренишет. О, жараткан, төрөлгөн наристени ушундай акмакчылыктан сактай көр. Акылдуулуктун, адамгерчиликтин, боорукерликтин, кайраттуулуктун бешигинен орун бере көр. Кайрымдуулуктун, намыстын, ынтымактын, достуктун тоогусуна айгар. Көп сурайт деп жаман көрбө, жараткан. Экөөбүз тең өмүрүбүздө биринчи ирет төрөлгөн наристенин өз атасындай ысым ыйгарган олтурабыз. Бул биз үчүн чоң бакыт. Элибиз жерибиз башка болсо да, бул кыргыз калкы же илгерки суу өлкөсүнүн түгөнгүс эли экөөбүзгө ишенип, чын дити менен бул ыйык милдетти аткарышат деп намаздап олтурушат. О, улуу жараткан, ушул ыйык жүктү көтөрүүгө экөөбүзгө тең күч, кубатыңды аяба. Элдин жердин ишеничинен өткөн бул ааламда уурдук жок. Ошон үчүн бизге кажыбас кайрат ыйгар. Ооба, карыдык. Анын үстүнө арып бара жатабыз. Бул да адам баласында кайталангыс сулуулуктун бир түрү. Акылмандуулуктун ажары, сабырдуулуктун табылгыс кенчи. Келечекти көрө билген кереметтүүлүктүн асылы. О, улуу жараткан, төрөлгөн наристеге оболуна келгенде кеп кеңешиң берип, туура жолго көрсөткөн үмүтүнө үмүт, акылына акыл кошо турган айкөл, ак сакал, олуя карыдан жалгай көр. Келечекте биз ысым ыйгарган балабыз элге жерге барктуу сыйлуу болсун. Эрки, ден соолугу болоттой бекен,
пейилине береке кирсин. Келечекте алган жары ары акылдуу, бери айдай ажарлансын. Өмүрү узун болуп, Кыдыр Бентен менен тарыхчы Даши төрөлгөн наристеге ыйгарган ысымыбыз түбөлүктүн түркүгө, бүтүндөй ааламдын булуң бурчуна экөөбүздөй кыдырып жетсин. Келечекте ушул ысымыңызга татыктуу уул болсун жараткан. Туш-туш тарапка чачырап кеткен түгөнгүс калктын укум-тукуму улансын дешип, Кыдыр Бентен менен тарыхчы Даши намазга олтурушкан эл менен чогуу орундарынан өйдө турушту. Эл Кыдыр Бентенге, тарыхчы Дашиге колдорун куушуруп, таазим кылышты. Төрөлгөн наристени энелер аппак олпокко орошту. Ошондой эле аппак олпокту кыз келиндер Кыдыр Бентен менен Дашинин бутунун алдына төшөштү. Анан кары жашы дебей, жапырт наристени кош колдоп көтөрүп келишип, ысымын атай тургандарга сунушту. Экөө анын бетин ачып көрүштү. Аңгыча эл: наристеге ак батаңыздарды бергиле, улуу жаратканга үнүбүз, намазыбыз, үмүтүбүз жетсин деп чурулдашты. Баары тең жерге таазим кылышты. Элден жерден ырыскы жалгасын дешип, жердин таза топурагына наристенин ээрдин акырын тийгизишти. Баарыбызды жараткан улуу жаратылыштын миң түркүн куулушу дешип, баланын бешинесин күн тарапты көздөй каратышты. Дили эл жер үчүн суудан таза, сүттөн ак болсун дешип, наристенин мойнуна аппак акактан тумар тагышты. Келечекте акыл менен адамгерчиликтин, эл жердин намысы жалгап жүрсүн дешип, түрдүү түстүү каухар асыл таштардан жасалган таажыны наристенин башына кийгизишти. Элге жерге береке кирсин, пейилибиз оңолсун дешип, төрөлгөн наристенин үстүнө бермет шурулардан чачышты. Элге жерге бел болсун дешип, баланын белине ак алтын кемер кур байлашыптыр. Чогулгандар наристеге арналган ак баталарын берип бүтүп, баары тең төрөлгөн балага түбөлүк ыйгарыла турган ысымды күтүп калышыптыр. Демдерин ичине алышып, алдыгандай ысым аталар экен дешип, эл жапырт Кыдыр Бентенди, тарыхчы Дашини жалдырап карап калышыптыр. Экөө ысымы ыйгара турган наристени кош колдоп колдоруна көтөрүшүп, анан чогулган элге төмөн күчө кайрылышыптыр. Экөөбүз тең элдин жердин өкүлүбүз. Эл жер бөлүштүрбөй, баарына тегиз, адамгерчиликтүү, кайрымдуу болдук. Анткени өңүбүз, тилибиз ар башка болгону менен көзүбүз, бутубуз, жүрөгүбүз, каныбыз, жаныбыз, жерибиз бир. Ар бирибиз өз тагдырыбызга, жашообузга, уятыбызга улукпуз. Ал эми өмүрүбүз, жолубуз кандай болот? Ал буйруктун иши. Бирок ар адамдын тагдыры, бактысы, кайгысы, жашоо тиричилиги ааламдай чоң. Ошон үчүн ак тилекке, өмүргө, адамгерчиликке, боорукерликке, акылга умтулабыз. Мунун баары жакшылыктын жарчысы. Келечектин медери, мезгилдин өкүмү ушундай. Ошондуктан баарыбыз жапырт намазга олтурдук. Ар бирибиз төрөлгөн наристеге ак тилек тилеп, батабызды ыйгардык. Баарыбыздын батабыз төрөлгөн наристени түбөлүк жалгап жүрсүнбү дешиптир тигил экөө. Ооба, ооба деп чурулдашты эл. Наристеге арналган элдин намазы келечекте бул баланын акылына, жүрөгүнө, ысымына, элине, жерине түбөлүк кабылдансынбы деп сурашты. Биздин намазыбыз балага ыйгарылсын дешти чогулгандар. Жаратылышка, жерге таазим кылышты. Төрөлгөн наристе элдин жердин намазына оозандырылсынбы? Ошенсин, ошенсин дешти жапырт тургандар. Биздин ак тилибиздин намазына төрөлгөн наристе ушул жумурай журттун ак батасы менен оозансынбы? Ооба, келечекте ден соолугу чың болуп өссүн, өмүрлүү, өтүмдүү болсун. Алган жары өзүнө жагымдуу, кайрымдуу, акылдуу, карыларга камдуу кичүүлөргө киндигени деп аталсын. Балага атай турган ысымыңар өзүңөрдөй элден элге, жерден жерге өтсүн, ооздон оозго айтылсын. Элдин жердин уулуна ыйгарылсын. Биздин ак намазыбыз акылына, жүрөгүнө, кызыкчылыгын коргоосун. Жумурай журтубуздун намысына, артына аталсын. Ооздон оозго айтылып жүрсүн деп эл Кыдыр Бентенге, тарыхчы Дашиге кайрылышты. Андай болсо, баарыбыздын ак намазыбыз наристенин ысымында түбөлүк кабылдансын дешти Кыдыр Бентен, тарыхчы Даши. Туура дешип, жарданып турушкан эл тегилердин сөзүн коштоп кетишти. Бул аалам күнү менен жарык.
Мунсуз баары жашоосуз. Күндүн тиреги асман, асмандыкы чексиз аалам. Андан арыда биздей эле элдин, жердин жашоо тиричилиги бар. Аны биз көрбөйбүз, билбейбиз, бирок бизге дээрибиз туйгузуп турат. Улуу жаратылыштын кубулушу ар бирибизди өз ирети менен жарык дүйнөгө жараткан. Ошондуктан жердин тиреги күн, ал эми элдики жер. Жаныбыздыкы жүрөк, акыл ой, үмүт. Баарыбыздыкы биригип, асман менен теңдеш. Ниетибиз, пейлибиз асмандай бийик, абийирибиз, адамгерчилигибиз төрөлгөн наристеге суудай тунук, сүттөй акпы? Ооба дешти эл. Эмесе ушул баарыбыздын ак намазыбыздан, асмандай бийик үмүттөрүбүздөн, сүттөй таза пейлибизден, абийирибизден, суудай тунук ниетибиздин ширеңдисинен жаралган тилегибиз төрөлгөн наристебизди жалгап, балабыздын ысымы Манас болсун, дешти Кыдыр Бентен менен таракчы Даши. Эл Манас, Манас, Манас дешип көпкө чейин ураан чакырды. Керней сурнай тартышты. Элдин доулун керней сурнайлардын үндөрүнөн туш тарап жаңырып, Манас, Манас, Манас деген добуш аска тоолорго жетип жатты. Шарт боюнча төрөлгөн наристенин атасы жапырт турган элге кол куушуруп, таазим кылып, башын жерге тийгизе ийип, балама, эл жердин тузу, ырыскысы буйра көр, деп элдин жердин атынан 2 ак буудан атты Кыдыр Бентенге тарыкчы Дашинин алдына тартты. Келиндер буудандарга күмүштөн жүгөн салып жатышып, ниетибиз силер үчүн күмүштөй ак, элибиздин жерибиздин өкүлдөрү, дешти. Пейлибиз, дээрибиз оңолуп агарсын, дешип, аялдар аттардын үстүнө аппак тердик жабышты. Ал эми жигиттер болсо, желден тез жүрүп, узун жолду кыскартып, кырдан ашкыла, деп буудандарга күмүштөн ээр токуп жиберишиптир. Байбичелер, көңүлүңөр көтөрүңкү болсун, дешип, ак акактан кымт капталган көрпөчөнү ээрдин үстүнө жабышты. Барган эл жериңерге өмүр, бакты таалай ала баргыла, дешип, балдар кыздар ак буудандын басмайылын тартып байлашты. Алдыңардан урмат сый кетпесин, үстүңөрдөн үй очогу үзүлбөсүн, деп аксакалдар ээрдин үзөңгүсүн тагышты. Ак намазыңарга ыраазымын, деп Манасты төрөгөн эне элге таазим кылып, Кыдыр Бентенге, таракчы Дашиге ак кымпактан чапан жапты. Ак жибектен эшилген буудандын чылбырын аларга сунду. Конгон жериңерде коңгуроодон үн, ыруккула, дешип, эл арасында эң көп жашашкан кары аксакалдар өрүктөн кооздолуп жасалган комузду беришти. Кыдыр Бентен менен таракчы Даши элге рахматын айтышып, анан сөздөрүн төмөнгүчө улашыптыр. Бирөөбүз элдин жердин калыс өкүлүбүз. Экинчибиз бүт дүйнөнү кыдырган кыдырбыз. Биз да күн сайын жолго чыкканда ак намаз менен чыгабыз. Далайды өз көзүбүз менен көрдүк. Мурун силер жер ортосунан жайылган, батыштан башталган көп эл элеңер. Анан кокусунан кол салган жоодон кырылып, чыгышты көздөй чыйыр салдыңар. Басып өткөн тарых жолуңар ата бабаларыңардын ак намазы бул төрөлгөн наристенин ысымында кабылдансынбы? Ооба, деп жапырт жооп беришти эл. Андай болсо батыштын шыбагасы наристени колдоп жүрсүн. Төрөлгөн наристенин Манас деп коюлган ысымынын ортоңку арабинен баштап, батыштан башталган элбиз деп чыгыштагы арептерди көздөй үн чыгарып айткыла. Эл намаз, намаз деши ураан чакырышып, добул кагышты. Агын сууну ээлеген, ээн сайды жердеген эл да батыштан экенин чыгышка чыйыр салган элдерестеринен чыгарышпасын. Ушул жердин, элдин уюткусу төрөлгөн наристенин ысымында түбөлүк жүрсүн. Ар бирибиздин абийирибиз, адамгерчилигибиз асмандай бийик кең болсун. Биздин ушул ак тилегибиз балабыздын ысымында, жүрөгүндө, акылында, намысында түбөлүк сакталсын. Чыгышка чыйыр салдык, батыштан башталдык деп төрөлгөн наристебизге коюлган Манас деген ысымынын чыгыштагы экинчи арыбинен батышты көздөй үн чыгарып окугула. Эл асман, асман дешип ураан чакырышты. Мына, ата бабаларыңардын тарыхы асмандай бийик, кең пейили бул наристенин ысымында түбөлүк бекем кабылданды.
түш тарапка челдей тараган калктын тилеги жалгап жүрсүн. Баарыбыздын ак намазыбыз наристенин акылына, тилегине, намысына өтсүн десеңер, балага арналган ысымдын башындагы арыптен чыгышты көздөй өз ирети менен үн чыгарып окугула. Ошондо баланын ысымына биротоло кабылданат, дешти Кыдыр Бентен тарыхчы Даши. Эл «Манас, Манас» дешип, кайрадан ураан чакырышты. Ошентип ал экөө төрөлгөн наристенин ысымын атап, ак батасын берип, ак буудан атка минишип, бул элден башка эл жерге жөнөп кетишкен экен, деп Умеко айтуучу. Озеки тарыхчыларды, имиштерди билген жактан алдына олуяларды өткөзүүчү эмес. Жаман жери буларды кагазга жазып калтыргандан эригүүчү. Ага эрк керек. Ушул эле дейсиңерби? Чыдамкайлыкты, акылдуулукту талап кылат. Андай жөндөн болбогондон кийин Озек айтууга аргасызсың да, деп оор үшкүрүнүп жиберүүчү. Бирок бизге айткан тарыхтардын окуялары бири-бирине куюлушуп, анан ал кереметтүү ырсаптарына окшоп кетээр эле. Анын бизге жобурап берген имиштери, тарыхтарынын олуялары көз алдыбызга кадимкидей тартылуучу. Угуп отурушкандар өздөрүн таптакыр жоготушуп, чоочуп, бакырып, же капалуу олуялардай баяндалганда сөгүнүп, сагынышып, же шолоктоп ыйлай башташчу. Сүйүнүчтүү окуялар кыйкырык, сүрөөн менен коштолуп турчу. Умеконун кебете кешпири айтып жаткан имиштерине же тарыхынын окуяларына жараша миң түркүн кубулуучу. Анын ар бир көрүнүшү өзүнчө түгөнгүс жомок болуучу. Умеконун ар кандай учурларын эсибизге тутуп калууга аракеттенүүчүбүз. Тилекке каршы анын дал өзүндөй болууну мындай кой. Айтып жаткан окуяларга жараша ар түркүн жасалган колдорунун ишараттарын эч качан келтире алчу эмеспиз. Ал угуп отургандарды жапырт айткан окуясын арбап салуучу. Таңыркагандан оозубуз ачылганын, көзүбүздөн жаш чууруп жатканын туя алчу эмеспиз. Ал баяндап берген окуясы менен биздин жүрөгүбүздү, мээбизди, оюбузду, үмүтүбүздү, жаныбызды бекем бууп салуучу. Каалагандай бизди капкырып ыйлатчу. Угуп отургандардын баары ошол учурда Умекого ак сүйүүсүн берип, ал үчүн өмүрлөрүн кыюуга даяр эле. Анын арык денеси көпчүлүктүн көзүнө алптай сезилчү. Күрүчтүн кудайы Инари аны таптакыр башкача жаратып бараткансып, көз алдыбызда эле шатылуу арык колдору балпайган чоң манжаларга айланып кеткенсичү. Көздөрүнүн каректери айтып жаткан окуяларына жараша жанданып же чарчагандай көрүнчү. Угуп отургандарга бүткүл жанын арначу. Ошондуктан айтып жаткан окуясына берилип кетип, таптакыр өзүн жоготуп койгондуктан көпчүлүк учурда талып жыгылуучу. Анан эс акылына келгенде элден кечирим сурачу. Мына ушундай адамдан укканмын, сенин эл жериңден тарыхын. Умеко айткандай, Манаска Кыдыр Бентен жолуккан. Асман теңиринин тарыхчысы алтын таажы кийгизгендиктен анын өмүрү аалам кыдырат. Акыры кыргыздын баары Манас атанын тукумдарынан дечү эле ал киши, деп кемпир мага карады. Рахмат, олтуруңуз, бутуңуз талган чыгар, деди мага кол куушуруп. Көнгөн бут, деги колуңдан эмне жумуш келет? Баардыгы. Ошондойсуңбу, деп жерге көчүк басты. Ананчы урматтуун, такылдаган куу такым. Урматтуун, көр кекиртектин айынан кичипейил элпек болдум. Сиз айткандай митаам болгонумда тагдырыман азап чекпейт элем го. Кемпир башын чайкап анан: тилиңе тибиртке чыккыр. Кашкар тарап жактан келе жаттың беле? Ооба. Кимге кызмат өтөдүң эле? Шаар башчысына. Хамирахунгабы? Дал өзүнө. Бузулган аялынын бутуна суу куйгуч болуп иштегенсиң го? Ошондой, бирок анын бузулган аялы жок, урматтуум. Сиз чатыштырып жатасыз го? Дедим жер карап. Укканымды айтам да. Аныңыз чын. Шаардыктар ал туурасында ооз калгыс сөздөрдү айтып жүрүшпөйбү? Деди кемпир агып жаткан дайра жакка көз чаптырып. Ушак, урматтуум. Болуптур. Бул сөздү токтотолу, башкасына өтөлү. Испан экөөң шаар башчысынын үйүнөн качып кеткен турбайсыңарбы? Аны кайдан уктуңуз? Хамирахундун чучу кулагы эргеш бир топ кишилери менен экөөңдү издешип шаарда аңтарышты. Таба алышпай какшаал тарапка жөнөп кетишти. Кармап алышса,
сени соо койбойт, деди шектүү сүйлөп. Кемпирдин бул сөзүн укканымда бүткөн боюмду калтырак басты. Менин сага жолукканым жакшы болду, деди. Эмнеге, урматтуум? Мага сендей үй кызматчы керек. Акыңды жакшы төлөйм. Кем болбойсуң, деди мага кылчайып. Артымдан аңдып келгенсиз го. Кокусунан жолуктум. Бул тарапта өзүмдүн жумуштарым бар, ошого келгенмин, деп кемпир далысын күпшеп койду. Урматтуум, мен үй кызматчылык кесиптен эбак тажаганмын, дедим кол куушуруп. Түшүнөм, андан башка кызмат колуңдан келбейт да. Бир кем дүйнө деген ошол. Баары жетиштүү болгон күнү да бул жашоодо бирөө жетишпейт. Сени ушул абалга алып келген жашоо күнөөлүүбү? Билбейм, улуу урматтуум. Мурас калтырбаган ата энеңден, тагдырыңдан көр, деп мени кекете сүйлөдү. Эгер сиздин айтканыңызга көнбөй, башым оогун жакка кетип калсам кантесиз? Дедим кемпирди таңыркап карап. Жанбага турган жериң барбы? Деди кемпир чын бүткөнсүп. Азырынча жок. Кийим табылат дейсиңби? Ооба, ага чейин ачка өлөсүң. Сенин алдыңда артыңда жолуң жок. Же испандык сыгандын артынан дарыяга агып кеткиң келип турабы? Өлгөнгө не жетсин, бирок колумдан келбейт, дедим жер карап. Ойбейт, өлгөнгө жетишесиң? Жаманда болсо тирүүлүк жакшы. Аркы дүйнөдөн сага алтын бербейт. Өлгөндөн кийин сөлөкөт тургузса да эч кимге керегиң жок. Ар бир нерсе тирүүлүктө бааланышы керек. Көзүң өткөндөн кийин кур кыйкырык, ураан сүрөөндүн баары болбогон нерсе чунагым, деп ордунан турууга камданды. Мен анын колтугунан жөлөп жатып, улуу урматтуум, мен Кашкар шаарына кайра кайрылып бара албайм. Себебин өзүңүз түшүнөсүз. Шаар башчысы мени соо койбойт, дедим жалооруп. Билем, Жубарымбек, ал тарапка барбайбыз, деп чачынын учундагы отунун сүйрөй басты. Анан кайда? Дедим сүйүнүп. Барганда көрөсүң, деди кемпир алдыма түшүп. Дозо, дедим. Ниппончо хуп болот деген сөздү кайдан үйрөнгөнсүң? Деди кемпир артына бурулуп. Сакодон. Ал ниппон беле? Ооба. Ага кайдан жолуктуң эле? Экөөбүз Баритахор деген аялдын үй кызматчысы болгонбуз. Жесир аялдынбы? Ооба. Күйөөсү да өзү да башка эл жерден келишкен. Мен антип ойлогон эмесмин. Эмне үчүн? Накта уйгурча сүйлөчү, жашашчу. Кайсы элде жашасаң, ошол элдин тилин, салтын билген жакшы. Жашоого жеңил болот. Биздей карапайым адамдарга баары бир эмеспи? Италбы, ниппонбу? Ооба. Жашообуз жакшы өтсө болду да. Аныңыз чын. Мына мен өзүм ниппонмун. Италча, уйгурча билем. Эки тилди, салтты бөлүп жарбайм. Анткени экөө тең мен үчүн бийик, ыйык. Баарыбыз бирдей жердин, ой асмандын балдарыбыз, деди кемпир. Мен анын сөзүн бөлүп, улуу урматтуум, айып этпесеңиз, мен испандык сыгандын денеси өрттөлгөн алачыктын ордуна кайрыла кетейин, дедим ага кол куушуруп. Кемпир бир топко мени жалдырап карап турду да, эскергениби, деп башын шылкыйтты. Ооба, анын үстүнө ал жерде менин буюмдарым калды. Тамак аш, кийим кече. Мен да барайын, деп ээрчий басты. Үн катпадым. Биз өрттөнгөн алачыктын ордуна келдик. Менин эмнегедир адегенде жүрөгүм ачышып, анан көз жашым төгүлүп кетти. Бирде түшүмдөй, же өңүмдөй болуп, анын жогуна толук ишене албай жаттым. Мунумду байкаган кемпир, ыйлаба, деп үстүндөгү кимоносунун бир этегин айырып, ниппон кемпирдин сага топурак салган ушул болсун, деп ар жактагы бадалдын учуна желбиретип байлап койду. Мен бул кемпирге рахматымды айтып таазим кылдым. Мөгдүрөбө. Баары буйруктун иши. Ар бирибиздин тагдырыбыз, өмүрүбүз ааламдын дал ортосунда күйүп турган шам чырактай. Аны өчүрбөскө ар кандай күйпөлөктөйбүз. Тилекке каршы күтүлбөгөн мөөнөттө жалптый түшөбүз. Өкүнөбүз, өкүрөбүз. Айла таппайбыз. Анткени баардыгы жараткандын колунда. Ага биздин күчүбүз жетпейт.
Убактылуу, убайлуу дүйнө деген ушул. Жүрө, деп кемпир алдыга жол баштады. Мен сыгандын денеси өрттөлгөн алачыктын күлүнөн бир ууч алып, чүпүрөккө түйүп койнума каттым. Ар жакта жаткан буюм теримдеримди жонума көтөрүп, кемпирдин артынан бастым. Бир топ жерге чейин үн катпадык. Кемпир ичинде эмнелерди ойлоп бара жатканын билгеним жок. Мен болсо таң калаарлык абалда турдум. Себеби испандык сыгандын оор онтологон үнү кулагыма угулгансыды. Мен кылчайып артымды карасам, эч ким жок эле. Анан акырындан мени менен кошо ээрчип келаткан сыган дабыш чыкты. Ал акырындан кулагыма шыбыраган сөзгө айланды. Мен чынында эле корктум. Кемпирге айтайын деп ойлоп, бирок уялдым. Ошентсе да токтолбостон жол уланттым. Анан шыбырагансыган сыгандын төмөндөгүдөй сөздөрү кулагыма үстөккө босток угула бергенсиде. Тирүүлүктөн үмүтүңдү үзбө. Жаманда болсо жашай бил. Ааламда биз сыяктуу өмүр үчүн далбастанат. Адамдардын жаманкылык жоруктары бири-бирибизге эле жугуп тим болуп жаткан жери жок. Бүтүндөй аламатка жабышты. Биздин акыл эсибиз тазармайын, ааламда тазарбайт. Ашыкпа, жай бас. Айтканымды толук ук. Коркпа. Арбактарды унутпа. Алардын сообу тийсин сага, дегенсиде. Ушул учурда менин таң калаарлык абалымды кемпирдин үнү бузду. Эй, моло, деди ал артына кайрылып. Я, деп чоочуп кеттим. Кайгырба. Испандык сыган эми кайрылып келбейт, деди ал. Улуу урматтуум, анын дабышы, үнү, сөзү азыр эле менин кулагыма угулду. Кемпир басып бара жаткан жеринен тык токтоп, жинди болгондон соосуңбу? Деп таңыркады. Ооба. Оюңча ларык айланып кетти, деп турасыңбы? Сөзүңүзгө түшүнбөдүм. Италдыктар шейтти лары дешет. Ал тарапка барып келгеним жок, көрбөдүм. Сизге азыр эле болгон окуяны айтып жатам. Сыган эбак эле момго айланган. Мом сомуңуз эмне? Түндүн баласы дегенде италдыктар ушинтип айтышат. Мүмкүн Элисей талаасына кеткендер испандык сыган, деп кемпир жерге көчүк басты. Телмирип жертиктеп ойго түштү. Мойнунун сансыз бырыштары биринин үстүнө бири жабышты. Чөлдө тамагы какшыган адамдан бетер жука эриндери кеберсиде. Каректеринин жылдызы өчкөнсүп, үмүтсүздөй, кыялсыздай сезилди. Ичимден кемпирдин бул көрүнүшүнө аябай эле таң калдым. Бул туурасында айбыгып сурай да албадым. Манас жана Какшаал тарапта жашашкан кыргыздардын салтында мага окшогон өспүрүмдөргө улуулардын жекече ички капалыктарын суроого, ал эмес алардын арасында топурап жүрүүгө катуу тыюу салынчу. Сөзүн укпай коюу чоң күнөө эле. Анын үстүнө эң эле адепсиздикти билгичү. Эгер бул туурасында ата-энеси билип калса, ал өзүнө ылайык жазага тартылуучу. Билгендер уккандар жаман көрүшчү. Манас шаары менен Какшаалда жашашкан кыргыздар манас айтышка, күлүк таптатка, ат чабышка, Меккеде окутканга, чечендикке, жомокчулукка, журт башкарганга, топоз минип тоодо жүрүшкө, жерди элди тоону, бөтөн адамдарды жогору сыйлоого үйрөтүшчү. Бул байыркы аталардан уланып келе жаткан ыйык милдет эле. Ошондуктан бирин экин туш тараптардан тагдыр айдап келген орустарга, индустарга, ирандыктарга, пакистандыктар, тажиктерге, түрктөргө, азербайжандарга, уугандыктарга, өзбектерге, казактарга, кытайларга, дунгандарга, жергиликтүү кыргыздар чогулушуп, аларга мал жан бөлүштүрүп беришчү. Жашына карашпай төрдөн орун берип сыйлашчу. Мен сен дешип, бирин бири бөлүштүрүшчү эмес. Көбүнө азына карашпай, тилдерин үйрөнүшчү. Кыз алышып, кыз беришчү. Ушундан улам бири-бири менен кылымдар бою жуурулушуп келаткан. Башка элдин тарыхын, жерин, элин билүү шарт болуучу. Бири-биринин жомокторун, жакшы адамдык сыпаттарын, үрп-адаттарын, айткан акылдарын үйрөнүү, кунт коюп угуу ыйык милдет эле. Ушундай адептүүлүктөн колумду боорум алып, үнсүз кемпирдин жанында олтура бердим. Анын үстүнө Манас шаарында, Какшаалда жашашкан ар улуттардын адамдары Манас жөнүндө баянды дүйнөлүк мурас катары баалашкан сыяктуу эле. Жергиликтүү биз да алардын тери укмуштуу окуяларын,
жомокторун үйрөнө да, уга да, баалай да билүүчүбүз. Булардын баары өткөн чындык менен кайталангыс кереметтүү тарыхтар болуучу. Ошондуктан Ниппон кемпирдин баятан бери айткан окуясы менен кеп кеңештерине ичимден таазим кылып олтурдум да. Улуу урматтуум, мунун баарын кайдан билесиз? Мүмкүн ата тегиңиз колунда байлыгы бар кишилерден болуп, билим алган чыгаарсыз, дедим ага кылчайып. Кайдан? Атам көчөлөрдөгү акыр чикирлерди, таштандыларды тазалагыч болуучу. Энем шаардагы дааратканалардын биринде кызмат өтөөчү, деди ордунан туруп жатып. Жаман кесип экен, дедим кемпирди колтуктап жөлөп. Арга канча, жан багуу оңой эмес. Ачкадан өлбөс үчүн баарына барасың. Колунда байлыгың болбосо, башыңа бакыт конбосо көр кекиртекке кайласың да, деп адатынча чачына байланган отунун сүйрөп алдыга басты. Ооба, дедим аны ээрчип. Мен күн уялаган мемир суунун боюндагы Рюкю деген аралда туулдум, өстүм. Атам замандан алдаганча мурун ал жерде кытайлар, корейлер жашашыптыр. Ушул эки элдин аргындашуусунан Айн деген уруулар тарашкан. Мындан Ямато пайда болгон имиш. Көргөн киши жок, бирок уккан кулакта жазык болбойт эмеспи? Ушул аралдын борбор шаары Нахада жашачубуз. Арал чыгыш Кытайды мемир суудан бөлүп турат. Алыстан караганда түрмөктөлгөн көк шайыны бүтүндөй ааламга төшөп салгансып көрүнүүчү. Мелжиген, учу кыйыры көрүнбөгөн, мелтилдеген океан эңкейиш тартып, белгисиз тарапты көздөй акырын жылып бараткандай сезилчү. Дал ушул мелт калп болгон суунун ортосунда кутудай арал турчу. Ар кайсыл жери кичинекей дөбөчө болуучу. Ойдуң тарткан арал жашыл бакча менен жабылып тургансып, көзгө өзгөчө урунчу. Мага ал жер мончок шуру тагынган муңайым тарткан кызга окшоп кетүүчү. Колдо бар алтындын баркы жок болот. Ошонун сыңары бул аралдын сулуулугунда көп эл байкачу эмес. Күндүн ысыгынан кайбир учурларда кургакчылык каптайт. Мындай мезгилдерде адам эмес, ал жерде жашашкан Ниппон курорлоруна да кыйын болуп калат. Башкача айтканда Япон бугуларына дегеним. Алар көбүнчө суусуз кырылып калышат. Бул тараптагы коёндорго окшогон Усаго деген кара коёндор ысыктыктан акакташып, адамдардан чочурушкандай, үй-үйлөрүнө корголошчу. Мындай көрүнүш артыкча кичинекей балдар үчүн майрамдай сезилчү, анткени аралда жашашкан айбанаттардын баары мындай мезгилде кишилерге корголошчу. Ошондуктан балдар аларды утурундук кыйынчылыктарынан коргошчу, алпештеп багышчу. Кургакчылык бүткөндө өлтүрбөй, өз жайларына коюп жиберишчү. Күндүн ысыгында эң коркунучтуу айбанаттардын бири уу жыландар. Муну ниппондор хабу деп аташат. Ал адамдарга көп машакат туудурчу, анткени түнкүсүн ийиндеринен жем издеп чыгышканда аларга байкоосуздан кабылып калышып, адамдар өлүшчү, деди кемпир басканын улантып. Улуу урматтуум, жылаандардын кыял жоругун мен жакшы билем, дедим анын сөзүн бөлүп. Кайдан? Деди кемпир мага кылчайып. Мүмкүн уккан чыгаарсыз. Кашкар шаарындагы жылаандар ханышасы жөнүндө ызычууну. Ооба, ошол ханышанын үй кызматчысы мен болгонмун, дедим. Шумдугун куур, деди кемпир мага таңыркап. Ошондой, деп кол куушурдум. Таазим кылдым. Хамирахундан мурунку шаар башчысын жылаандар андан кызды кызганышып, муунтуп өлтүрүшпөдүбү? Бир дөөлөттүү мансапкор Бекербоздун өлүмүнөн ондогон дөөпүрөстөр пайда болуп жатпайбы? Бирок кыздын өзүн, атасын мыкаачылар өрттөп өлтүрүшпөдүбү? Кызды таш менен койгулап өлтүрүшкөн, дедим кемпирге карап. Баары бир, кандай жаза колдонушса да жоготуп жандары тынышты. Кыздын атасын базардан такай көрүүчүмүн. Деги жаратылыш чиркин кызык. Ал адам менден көп эле жаш кичүү болчу. Ошентсе да менин ыраматтылык капкачан өлгөн атамдын өзүнө баскан турганы куюп койгондой окшоштугуна айраң таң калуучумун. Жаратканга аргасыздан тоого келтиресиң. Кимдин оюна келиптир? Тигил
Ниппондордун шаарындагы Нахада эбак жашап өткөн атамдай кишини алакандай Кашкар шаарынан көрөм деп. Миң уктасаң түшкө кирбеген жорук эмеспи? Тагдырдын тамашасы деп да ойлойсуң. Ошентип, бул тири укмуштардын түбүнө түшүнбөй, көзүбүз өтүп кетет. Бул окшоштуктарга эмне себеп? Көргөн билген киши жок. Ал кишинин ысымы Абарди беле? Ооба. Мен Абардини Кашкардын базарынан көргөн сайын Наха шаарындагы көчөлөрдүн биринде акыр чекирлерди тазалап жүргөн атам тирүү жүргөндөй элестетээр элем. Базарга барган сайын өзүнө эчейин ирет айтайын деп ойлодум, бирок оозум барбады. Себеби карлыгыман айбыктым. Алжыган ниппон кемпирлердин бири го деп ойлойт го дедим. Ал дагы менин атамдай жашоого кара жанын карч урган киши эле. Эмнесин айтайын? Абардини көргөндө Нахадагы жашаган атам, энем күн сайын эсиме түшчү. Ал да шорду атамай. Шаардыктардын жарыгы жапырт өчүп, көчөдө кыймыл токтогондо түн ичинде ишке кетүүчү. Таңды таң аткыча ыргытылган акыр чикирлер менен алышчу. Күн чыга үйгө келүүчү. Шалдырап, буту колун тарта албай кулачу. Анан үй оокаттарына киришчү. Аябай аз уктачу. Тамакты да өтө чактап ичүүчү. Ыркыйып арык эле. Жакшылыктуу эс албагандыктан көздөрү карыкчу. Бети саргыч тартып туруучу. Кол, мээ жоортуп эмгектенгиле. Ошондо өмүрдүн, жашоонун баркын билесиңер деп бизге айтчу. Мен атама аябай боорум ооручу. Анткени жумушу оор, кир да болуучу. Бирок колумдан эч нерсе келчү эмес. Үйдөгү бөбөктөрүмдүн эң улуусу мен элем. Көпчүлүк учурда аларды карачумун. Кирлерин жууп, тамагын бышырчумун. Мындан башканын баары биз үчүн кымбатка турчу. Ал эми майсыз, тузсуз, сулуудан жасалган буламыкты анда-санда эле жечүбүз. Бул тамакты ниппондор гохан деп аташчу. Үй буюмдарыбыз деле анча көп эмес болуучу. Дзабутон деп аталуучу тизеге кое турган кичинекей бир нече жаздыгыбыз боло турган. Тизебизге төшөп олтуруучубуз. Аны апам өзү тиккен. Үйүбүз ойдуңураак жерде эле. Шамал катуу болгондо үйүбүздү бузуп кетпеш үчүн ылайыкталып тургузулган. Дубал атайын калп калагычтар менен калкаланып туруучу. Буларды жылдырып, үйүбүздү чоңойтуп же кичирейтип алуучубуз. Кашкар шаарында жашашкан элдей эшиктин алдына маасы кебин чечип, бут кийимчен төргө өтүүчү эмеспиз. Үйдүн ичинде жылаңайлак жүрүүчүбүз. Сыртка чыкканда ниппондор кета деп аташкан боосу жок, бутка сала коймону кийүүчүбүз. Үй буюмдарыбыздан тыявандар бир нече домбур бар эле. Силерче пиала табак дегенди билгизет. Анан дагы тамак иче турган кичинекей тактача. Ниппондор сукуэ деп атап жүрүшөт. Үйүбүздүн ичи күңүрт тартып туруучу. Минткен менен мага баарынан кымбат болуучу. Биздин бар болгон байлыгыбыз. Текчелерибиздин биринде апамдын майрам күндөрү кийүүчү кимоносу илинүүчү. Көз алдыма азырда элестеп турат. Апам аны кийгенде аябай сулуу көрүнчү, жашара түшкөнсүчү. Шурулардан жасалган чач кыпчыры ажарын ачып жиберүүчү. Атам байкуш болсо үстүнөн эскилиги жетип калган хапписин, башынан такыясын түшүрчү эмес. Мындай такыяны кыргыздын кары чалдары да кийишет эмеспи? Деди кемпир. Ооба, улуу урматтуум, дедим мен. Ошол мен айтып жаткан такыя ниппондорго кыргыздардан барган. Кантип? Атам заманынан алда канча мурун төгөрөктүн төрт бурчу менен соода карым катыштары болгон. Илими билими өркүндөгөн. Манас бакай олуялар өлгөндөн кийин мансапкор, өзүмчүл акмактар күнүмдүгүн ойлошкон. Эл журтуңарды чилдей туштарапка тараткан. Чачыңар саргыч, бетиңер ак, көзүңөр көгүш болгон. Аралашмадан жакшы, сулуу урпактар жаралат дешип, төгөрөктүн төрт бурчуна келин кыздарды, жигиттерин кулдукка сатышкан. Кереметтердин баары талкалап өрттөшкөн. Итти бийликке койгон. Анан баары четинен оюлуп жоголо баштаган. Дагы эл жер жакшы экен. Манас ооздон оозго айтылып калган. Жаратылыштын эч ким түбүнө түшүнүп болбогон. Сыйкыры менен түштөн түшкө урпактарга жетип, уланып жүргөнүнө шүгүр. Эй чунагым, Манастын тирүү кезинде да, өлгөндөн кийин да жарыкчылыктан атын өчүрүшкө далай акмактар далаалат кылышыптыр. Бирок колдорунан келбептир. Жаратылыштын сыйкырдуу ишаратына
эч бир жандын күчү жетпептир. Анткени бир жагынан тыйса экинчи тарабынан билимсиз илимсиз эле кээ бир адамдардын түштөрүнө кирип айтыла бериптир. Ошентип анын артынан шаар, жер, суулар аталып калган. Бул ааламдык мурас экенин кээ бирлери акылынын тайкылыгынан түшүнүшкөн эмес. Анын үстүнө жаратылыштын кудурети ааламды гана эмес, бүтүндөй айбанаттан адамга чейин жаратканын билишпептир. Ушундан улам адамдардын утурумдукка умтулуусу уланганда. Сен дагы күнүмдүгүңдү ойлоба, түбөлүгүм түз болсун деп тилеп жүр. Менин атам да ушинтип айтуучу, анткени мезгил өтөт дечү. Байкуш атам-ай, кыз баланы аябай жакшы көрүүчү, кайрымдуу, ийкемдүү болот деп. Ниппондордо жыл сайын болуучу кыздардын майрамына алдын ала камынчу. Мага чакан, эң сонун гүлдүү кимоно тиктирчү. Жакшы жашыл түс жаштыктын, жашоонун белгиси деп кимононун артына чүпүрөк байлатып, ага окшош чач кыпчуур сатып берүүчү. Бул майрамыбыз март айына туш келүүчү, болгондо да айдын башталышында. Атам ошол күнү баардык иштерин таштачу, мени татынакай кийиндирип, көчөгө ээрчитип чыгуучу. Каалаган тамагыбызды сатып берүүгө аракеттенүүчү. Бирок мен эртеңкимди ойлоп, тигини муну деп жутуна берчү эмесмин. Түз эле ал шаардын көчөлөрүнүн биринде жайгашкан ар түрдүү адамдардын сөлөкөттөрүнө окшогон куурчактарды көздөй ээрчитип жөнөчү. Атам заманынан бери карай атадан балага уланып келе жаткан атайын балдар үчүн жасалган тири укмуштуу кереметтердин бири эле. Ал куурчактар кишисиз эле өздөрү кыймылдашып бийлешчү, ар түркүнүндө ырдашчу. Ал эмес сиамисен ойношчу. Өзгөчө биздин көңүлүбүздү аябай ачканы эки-экиден дизюдо ойногондору менен кендо чабышкандары болуучу. Биз кыздар аябай күлчүбүз. Чоң кишилер эмнегедир бат эле эрге же элге айланып кеткендей сезилчү. Аларды көрүп кубанып калуучубуз. Атам болсо бул куурчактар жакшы, бирок ушул кыймылга келтирип жаткан тетиктер кылымдар өткөндөн кийин өсүп өнүгүп, адамзатты эмгектен кууп чыгып, жумуштарын ээлешпесе болду. Анда байлык да, жокчулук да күчөйт. Бекерсиздик, жумушсуздук, барчылык биригип, кумарлануу пайда кылат. Зындандар көбөйүп, үчөөнүн ортосунан эп, ык табышып, байыгандар чыгаар деп айтуучу. Мен атамдын бул сөзүнө таптакыр түшүнчү эмесмин. Баламын да, куурчактарымдын кумарына гана кыялдануучумун. Атам экөөбүз куурчак оюнун көрүп бүткөндөн кийин суунун жээгине баруучубуз. Атам мага алдын ала көрсөтпөй, өз колу менен кооз оюнчук жел кайык жасап коюучу. Качан гана суунун жээгине барганда койнунан алып чыгып, келечегиңди сынап көрчү. Кайыгыңды сууга сүздүр. Эгер бул жел кайыгың оодарылбай, түз кете берсе, келечегиң жаман болбос, дечү. Жел кайыгым толкундан оодарылбай, түп-түз кете берчү. Атам да мен да аябай кубанып, үйгө келчүбүз. Ушинтип жашообуз ал шаарда улана берди. Колум бөбөктөрдөн бошой калганда энемдин ишине жардам берүүчүмүн. Анын жумушу атамдыкынан да булганыч болчу. Арга канча? Айлаң жок иштейсиң да. Башка иштерге бизди алышчу эмес. Биздин үй бүлө ниппондордун айын уруусунан эле. Жергиликтүүлөр булганыч кесиптин ээлери деп жакшы кызматтарга алышчу эмес. Ал эми сендей үй кызматчылыкка орношуу оңойго турбайт. Ниппондор айтышкандай, акмак кесипчиликтин адамдары болгонбуз. Көр кекиртек үчүн намыскөйлүктү таптакыр унутуп коюучубуз. Биздей жөнөкөй адамдарга мунун кереги эмне? Жашоо менен үй бүлөнү ошого көндүргөн. Чын-чынына келгенде көр кекиртек үчүн жер тырмалаган таранчыларга окшоп кетүүчүбүз. Өмүр менин ата-энемдин эркиндиги эмес, бар болгону күнүмдүк тиричилигинин тузак эле. Анткени баягы өз калыбынан эч качан бузулбаган жашоого жан талашуу, жумурубуздун жуктугуна алып урушуу. Ушундай түйшүктөн күндүн кандай батканын сезбей калуучубуз. Жарыкчылык келээр менен кара жанды карч урмай башталчу. Ушинтип атам менен инем жан кейитип, ааламга келип, жан кейитип кетишкен. Өмүр бою бул жарыкчылыктан алардын көрүшкөн керемети, акылдарын, эмгектерин, ден соолук өмүрлөрүн, адамдык баркын жеп жуткан утурумдук көр оокатка алмашышканы болду. Мындан башка айла жок эле.
Атам менен инемди көрүп, жаным ачыгандай ичимен: О жараткан жаңылган, адамды жумурсуз, көр кекиртексиз, кийимге ылайыксыз жаратса эмне деп ойлоочумун. Баламында адамзат жер үстүндө ушунусу менен карманып турарын анда кайдан билиптермин? Бардык нерсени нукурап ойлоп жүрүптүрмүн. Ал убакта көр жашоонун азабы ар бир адамдын башына келери түк ойлобоптурмун. Аргасыз өлбөстүн күнүн көрүш үчүн бирөөлөргө жагалдануу эсиме түшүптүр. Алар чоң сүйлөсө, жер менен жексен болуп, башымды өөдө көтөрө албай, шылкый таарымды балалыгым менен сезбептирмин. Жокчулуктан атамдын да энемдин да жону гана эмес, жүрөктөрү да кошо жооруган. Мына ушундан алар колунда барларын алдында тартынчаак, басырынчаак болушкан. А биз балдары ызакор элек, себеби көпөстөрдүн үй бүлөсүн көрүп, суктанып, арданчубуз. Муну сезген байкуш атам жаны кашайганда: ким байлыкты ойлоп тапты экен? Ошонун жети теги жерге кирсин. Амал менен алтынды табышып, биринчи байыгандардын укум-тукумдары эмнеге гана карама сокур болуп калышпады экен? Мүмкүн тозокку күндөрү көрбөйт болчубуз. Талаада жаткан бир жалтырак темирди таап алышып, алтын деп аташты. Ошонун айынан бүткүл аалам дүрбөлөңгө түштү. Акыры адамзат ага кул болушту. Түбү бири-бири кул кылышты. Акылсыз акмактар. Баарына күнөөлүү, жинди десе жинди эмес, же соого кошулбаган жөн жаткан ташты, темир тесектерди бирин экинчисине чагыштырып, кошуп, сүртүп, жышып тапкан олуя сүрөй акмактарга убал жок. Ал шүмшүктөр болбосо, амалдуулар аңдыбаса, ач көздөр аңтарбаса, өзүмчүлдөр өзүнө жыйнабаса, кайдан жүрүп ал темирге күнүбүз түшөт эле? Бул тозоккудан эч качан кутулбайбыз. Түбү түшкүрдүкү. Эми аны шуудураган кагаз алмашты. Бул да адамдарга темир тесеги менен кошо жетпей бара жатат. Акыры кылган эмгегиңди колго жазып, эми алакандай баракты карматса, эмне кылабыз? Айырмасы кайсы? Алтынгабы, адамгабы, көр кекиртекке кулсуңбу? Канчасын дөөлөттүүлөр, кызыл кулактар жасаган эмгегиңди жымырды. Мага окшогон маңыроо колун жооруп, талаа тырмалагандар өз жон терибиз менен дөөлөттүүлөрдү, мансапкорлорду, оозунун жели менен жан баккандарды жаратып алдык. Эми мындан түк кутула албайбыз. Күнүмдүк көр кекиртектен, оокаттан көңүлү токтор, кийими бүтүндөр баягы эле түгөнбөгөн олуя сөздөрүн айтышат. Акыры айланып келишип, барчылыкты, жокчулукту жаратып жаткан байлыкка келип конушат. Анан туз тураган койдой чурулдашып, бири-бирибизди тебелеп тепсейбиз. А дегенде күчтүүлөр күчсүзүн жогото башташат. Кийин иргелип, жалаң күчтүүлөр калганда, муну да жеңип желпигендер болот. Амалдын да мансапкорлуктун да чеги бар да. Мейли, азырынча мага окшогон маңыроолор тамактандыра берели. Күндөрдүн биринде булар да кусушаар. Көр жан сактоонун, жашоонун өз жазасы ар кимибизге бар эмеспи? Баары катталуу, чийлүү го. Мунун баары көр дүйнөнүн кулпусу. Аны ачканда, ачпаганда не? Акыры жаратылыш бекер жараткан темир тезегине, жалтырак жултурак таштарына кул болдук да калдык. Мунсуз күн өтпөйт. Мамыгына байландык. Мындан ары буту колубуз тушалат. Адам деген эмгектенип, биринин жетишпегенин экинчиси бекер бербейби? Бир буюм сатылбай, экинчиси менен бекер орун алмашпайбы? Мунусу да тигиниси да болбосо койсунчу. Ойлонуп жашоонун түбүнө жетпейсиң. Түпсүз ааламдай. Ар убакта ар башка жашоо эмеспи? А дейбиз, бул дейбиз, баарыбыз тең көр жан сактоонун артынан кошо тоголонобуз, деп жалдырап, атам көпкө чейин ойлонуп калуучу. Албетте, бойго жетелек кыз болсом да, ар бир адам көр оокатка далбастан аарын билүүчүмүн. Алтын адам наркынан алда канча жогору экенин элден укчумун. Башына кууса кепкис дөөрөт конуп, өздөрүн Кудай менен тепе-тең баалашкандарды да көргөнмүн. Булардын куру кыял олуялуулугун мансап акырын соруп бүтүрчү. Ооздору орогоргону менен дөөлөттүн зынданында элдин каарына калышкандарын сезбей калышчу. Чындап келгенде, дүйнөсүз, оокатсыз баарыбыз тең тирүүлөй өлү келек. Акылдын иштеши да ушуга байланыштуу болчу. Көңүл жубатуу,
Курбада эч качан эч кимдин курсагын тойгузган эмес. Эгер адамзаттын баары менин атамдай болушканда, анда жашоо башкача болмок. Атам 1000 жолу тактап, 1000 жолу эрикпей, өлчөп, шашылбай ойлонуп, анан ишин өтө кылдап, батта бүтүрчү. Эч качан ооз көптүрүп, убада берчү эмес. Тажрыйба жүзүндө жүзөгө ашырып көрүп, анан ал жасаган буюмунун бышыктыгы көп жылдарга жетмейин, аны эч качан пайдалуу деп бизге айтчу эмес. Шашылыш чечимге түк көнбөчү. Артын алдын узак жылдарга чейин ойлонуп көрүп, чын эле пайдалуу болсо, анан иштей берүүчү. Тилекке каршы мындай адамдар көпчүлүктө көрүнбөйт эмеспи? Ошондуктан атам турмуштан өмүр бою куурап өткөн. Анткени башкалардай эле күнүмдүк кор жан сактоонун жигине жетип кеткен. Буларды сага эмне үчүн жоорап жатам? Таң, улуу урматтуум, дедим. Кичипейилдигиң жакшы. Рахмат, урматтуум, деп таазим кылдым. Бирок сен али баласың. Ак сөз. Ичпеген сууң бар. Ооба. Баспаган жолуң көп, деп жеңинин учу менен ээрдин сүрттү. Мунуңуз чындык, дедим, басып бара жатып токтой калып. Мен Кашкардын базарынан көп кыргыздар менен эчен ирет жолугушам, сүйлөшөм. Алардын кайбирлери какшаал тараптан төөлөргө, качырларга, аргындарга, аттарга тоонун туздарын, кундуз, илбирс, аюу кашкулак, карышкырдын, төө эчкилердин жүндөрүн жүктөп келип сатышат. Арасында манас айтуучулары да бар. Өтө кызык да, таң калыштуу да. Бийлигиң мите болсо, минген атын курусун дешет экен. Сен дагы какшаалды кыргыздардай көптү билесиңби? Кайдан, урматтуум? Андайым жок. Булардын баарын билмек турмак, кара жандын айласын таппай, баш калкалаар жерим жок. Амалсыз сизди ээрчип бара жатам. Баардыгы тагдырдын буйруганынан го. Жетимдик менен көрө оокат болбосо, киндик каным тамган Манас шаарында жүрбөйт белем, улуу урматтуум, дедим кемпирге мусапырланып. Эч нерсе эмес. Кейиш, кекчилдик, кендирдик эсептеген сөз бар ниппондордо. Мүмкүн сага убактылуу келген азап тозоктур. Аны кайдан билесиң? Бакыт тоголок болот. Мүмкүн күндөрдүн биринде жарк этип жолуң ачылса, бакыт сага конуп калар, деди кемпир жай басып. Ойлоясызбы? Дедим кемпирге. Жок. Анан кантип билесиз? Сезем, болжолдойм. Таң калыштуу, улуу урматтуум, дедим. Ооба. Бирок жаратылыш кээ бир адамдарды алдын ала сезгичтикке, болжолдошко жаратат. Бул ишарат баардыгында тең эле боло бербейт. Ойлоп түбүнө өзүм жетпейм. Билбейм, деди кемпир мени карап. Кызык, мындай тирүү укмушту биринчи жолу сизден угушум. Минтип ой тоодон отун терип куурабай, базарда келечекти айтып берүүчү төлгөчү болуп алсаңыз, бай жашамаксыз. Келечекте кимдин жылдызы кандай жанып кетээрин ким билет? Эч ким. Бирок адамдардын үмүтү өлбөйт, деди кемпир. Улуу урматтуум, менин күнүмдүк курсагым тойсо болду. Кол жетпеген нерсеге умтулбайм. Анткени бирөөлөргө колсуз, бутсуз жаралып калган мунчудай көрүнүп, шылдың болом. Анын үстүнө улуу урматтуум, хандын баласы хан, кулдун тукуму кул бойдон келе жатат. Меники болсо белгилүү, тагдырым тайкы, куурап жашайм. Көр тиричилик мен үчүн оңой болбойт, жолум туюк. Канчага чыктың? 16-га. Катын качан аласың? Билбейм. Бойдогу төйүн дедиңби? Жок. Аял алсаң, байкап ал. Жарайт, улуу урматтуум, деп таазим кылдым. Эл журт башкарганга караганда үй бүлөнү баштап кетиш кыйын. Мындан көрө падыша болгон оңой. Кандайча? Дедим кемпирге. Эй, моло, мансапкорлор, дөөлөттүүлөр өзлөрүнүн күнүмдүгү үчүн падышага кул болууга даяр. Бир айтканын эки кылышпайт. Ал эми аялыңа, бала бакыраңа болуя болсоң да, катардагы адамдай эле сезилип каласың. Үй бүлөнү ыкка келтирүү баарынан тозок. Өткөн кеткен тарыхтын барактарын падышанын көңүлүнө жараша өзгөртсө болот. Ал эми үй бүлөңдүкүн анте албайсың. Анткени аялдар ушундай жанбыз.
эрибизден мурун өзүбүз падыша болуп алабыз. Чынында ааламда санын көбөйтүп журт башкарган эркектер сансыз. Ал эми накта турмушта падышалардын өздөрү падыша эмес. Алардын аялдары падыша болушкан. Аялзатты канчалык ооздуктасаң, ошончо балээге каласың. Ушундай элирме жанбыз. Ар бир эле эркек өз мээсин өз каргасына чокуткусу келбейт. Ошон үчүн эмне кылса өзү билсин деп, акылдуу эркектер ооздугун алып, жайдак тулпардай ээн эркин коюп жиберет. Ойдо тоодо кишенеп жүрүп, туягы жооруп, көрүнгөн минип үстүнөн тердигин түшүрбөй, соорунан камчы үзүлбөгөндө айланып жүрүп, эски акырына келет. Ошон үчүн көпчүлүк аялдар жылкы жылында туулабыз. Ушул айдагылардын көпчүлүгү жеңил желпи мүнөздүү, артын узак ойлошпогон, жаманчылыгын бат унуткан, шайкелеңдикти, мансаптуу жашоону жактырышат. Үй бүлө күтүшөт, бирок милдеттүүлүгүн ойлошпойт. Ушундан сак бол. Жарайт, улуу урматтуум. Азыркы аялдар маңызына карашпай колу буту жүндүү, күрсүйгөн эркектерди жакшы көрүшөт. Ал эми бизди териштирген киши жок. Эмне үчүн? Эй Жубарымбек, азыркы эркектер аял түспөлдөш болуп кеткенсиңер. Ал эми биз эркекке түспөлдөштүк. Ошентип орун алмаштык. Кантип? Ошентип эле чунагым. Мейли, ниппондордонбу, Кашкарданбы, байыркы талчыбыктай ийилген, кебездей жумшак, жылмайса киши жылыткан, моймойсо мойнуна оролгон келген, акырын басып, аз сүйлөгөн, уяңынан кишини уялткан аял заты калбады. Орой, олдоксон, далдайышып, чоң, семиз, көчүк башын карашпай, эбегейсиз жайып жиберишти. Тамак ылгашпай, уйдан беттер кепшей беришип, ден соолуктарын бузушту. Аялдын көркү төшүндөгү мамак эмеспи? Анысын аялдар баркташпай калды. Мен жашап келген Ниппондордо да, Кашкарда да көпчүлүк аялдар бул кереметсиз жаралып калышкансыйт. Кайбир убактарда аларды карап турсаң, уста жонуп салган устундай сезилишет. Кемпейген кемпир болсом да, алар үчүн мен уялам. Самсаалаган чачыбыз болбосо, эркек сымалдайбыз. Одоно оройбуз. Назик эмеспиз. Олдоксон басабыз, кыймылдайбыз. Наха шаарындагылар да, бул элдин карылары да. Байыркы гүлдөй назик жароокер, мээримдүү, үйдүн өчпөс чырагы, эркек аттуунун кудайы болгон аял заттар түбү менен азайды. Эми бул кылымдар бою кайрылып келбейт. Болгон аялдык кереметтерин таптакыр жоюп бара жатышат. Чачтарын мултуйтуп кестирип, эркектердин шымын кейишип койсо, бизден айырмасы жок. Жыныстык азабы болбосо аял алгандан коркосуң. Кээ бирөөлөрүнүн назиксиз, оңтойсуз мамилесинен аргасыз жер карайсың. Төшөктө жатканда оройлугунан, одонолугунан эркекпи деп чочуйсуң. Ошентип сезимиң өлөт. Кыйналасың, кысталасың, дүнүйөң караңгылайт. Жер түбүнө түшүп кеткиң келет. Бирок арга жок. Бүгүнкүсү эртеңкиге окшобогон түндүн рахаты жылдыздай өчөт. Ал эми биз эмес бүткүл аалам ушунусу менен кармалып турганын баркташпайт. Жаратылыш бир күндүк өзүнө тийиштүү рахатын көрүш үчүн канча күн-түн камданат, эчен түркүн куулат. Жаратканы сапаттуу, ошундайыбыздан адамдар жаратылыштан алдаганча төмөн турабыз, теңирден тескерибиз. Ал эми көпчүлүгүбүздүн үй бүлөбүз сокур сезимге, көр мансап, дөөлөткө, күнүмдүк тиричиликтин чыр чатагына алектеп коорашат. Мени өлтүрсө да чынымды айтам, кемпир болсом да аял затымын. Карылар туура айтышат, эркек жок деп аялдар каңкуулайбыз. Чынында чыныгы эркектер биздин оройлугубуздан, одонолугубуздан, мээримсиздигибизден, жара көрсүздүгүбүздөн, ушакчылыгыбыздан уялышып, өздөрү аргасыз амалсыз жибектей созулуп калышты. Ниппондор айткан азыркы эркек аттуулар жакшы кыялдар менен кызсыз үйдө кыздай оокат кылып калышты. Эй чунагым, мунун баары эмгектенгенден же оор жумуштарды аткаргандан эмес, жөн гана мансаптуулардын, дөөлөттүүлөрдүн ханышалары ысапсыз көрөн шарандарга улунуп жулунушкандарынан, дүйнөгө бирин көрүшүп, экинчиси атаандашуудан, эркектен мурун озунуп, мансап, даңк талашуудан келип чыкты. Ошунун баарынан аялдар аял заттары болушканы менен, чыныгы аял зат кандай болгонун, болоорун көрбөй да, сезбей да, өздөрүн да, урпактарын да тарбиялай албай калышты. Андан көрө дүкөн кыдырып,
үстүн жаңыртып, башкалардын аялдары менен атаандашып, ушак айтышып, ойноштору тууралуу оттон ысык кеп козгогонду жакшы көрүшөт. Айтсаң, убакыт өмүр жетпейт деп каңкуулашат. Мезгил баарынан узак. Муну өзүбүз күнүмдүк жашоодон ык, эп издеп, ыңгайга, шартка карап жүрүп кыскартабыз. Менин коо өлөрүм калды. Менден кийинки жаштар укум тукумунун келечеги үчүн жакшы жөрөлгөгө жандарын тоокелге салса, чатакташуу, ажырашуу, жетим жесир аз болмок. Булардын арты менен күн көрүшүп, байышып жаткан жазалоочулар, актоочулар, төргөөчүлөр, каралоочу сөрөйлөр чекеже, акыл тердетип, оокат кылышпайт беле. Ошоларды күн-түн ойлонуп, ааламага эле керек болгонсуп, кабыргам кайышып, ичимден кейим. Анткени мен дагы кейшеде назиктикти, шайкелеңдикти окуп үйрөнгөнүм менен түбүмдө мээримдик, жаракөрлүк, момоюп момун жүрүү түк жок эле. Мага караганда атамдын, энемдин кыял жоруктары түбөлүк өөдө болуучу. Кайдан жүрүп мындай болуп калганымды өзүм да билбейм. Укум тукумубуздун бирөөсүндө одоно орой, назиксиз мүнөз болсо керек. Өлгөндөн кийин анын топурагынын кыпыны менин каныма сиңген окшойт. Атайын жүрүш-туруштун мектебин окусам да, күйөөгө тийип, бала күтүп, көрө оокатка аралаша баштаганда, эски адатым акырындан жылаандай сойлоп чыга баштады. Тийген күйөөм карапайым, билимсиз шордуу эле. Ага тыңсынып акыл үйрөттүм, кызгандым, кыйыктандым. Теңиме албай телпектедим. Мага теңелбеди. Акыры кырына чыктым. Оройлугум оркоюп калды. Кынтыксыз жерден тыңсынып, кыйкым таба бердим. Бала чаканын түйшүгүнөн жасалма мүнөзүм унутулуп, ойрон болду. Көрсө, кейшеде окуган шейкелеңдигим, назиктүүлүгүм убактылуу экен. Муну тажрыйба жүзүндө түбөлүк кармап калбасаң, үй бүлөнүн түйшүгүндө түтөп жоголот. Такай кейшеде билим алгандай жүрүш үчүн балаңды бирөөлөр багып, тамагыңды бирөөлөр бышырып, өзүң убактылуу келген кеткендерге устаттыкты көрсөтүшүң керек. Бул менде жок эле. Күйөөмдүн кыял жоругуна түшүнбөдүм. Топ-топ болушуп, аялдарынан жашырынышып, өздөрүнчө оокат кылышып божурашса, жактырбай түйтөңдөдүм. Акыры үн катпай, эки балам менен таштап басып кетти. Каргадым, шиледим, эрсинип күйөөмдөн жардам алганды намыс көрүп, жанымды сабап, балдарым үчүн иштедим. Чоңоюп-чоңойгондо экөө эки тарапка кетти. Менден атасын жакшы көрүп, катышып жүрүштү. Алдан күчтөн кеткенден кийин карабай, чоң шаарлардын бирине кетип калышты. Ошентип, өз канымдан жаралган балдарым чоңго да, кичинеге да кайрымсыз болуп өсүшүптүр. Күнөө менде чунагым. Эрди эрдей күтө албадым. Ага тыңсынганымдан көрө, маңыроо эркекти жонунан сылап сыйпап, убагында туруп тамагын жасап берип, кирин жууп, айтканын аткарып, кабагымды чытып кыңкылдабай, күйөөнүн баары кемчиликтүү болот деп, анысына кек сактабай, кызганбай жүрө берсем эмне? Минтип шорум кайнабайт эле. Эрим таштап кеткенден кийин анын көзүнө көрүнө коем деп, шайкелеңдигимди карматып, өзүмдөн жаш эркектин башын мердим. Акыры билинип калып, катын баласынан токмок жеп, араң качып кутулдум. Балдарыма кур акыл айткандан көрө, иш жүзүндө көрсөтсөм эмне? Мүмкүн алар кайрымдуу болушмак. Балдарымдан үмүтүмдү үзгөндөн кийин бир көпөскө жалданып келдим. Анын аялы каза болуп калган, бирок балдары жок, Кытайга турмушка чыктым. Көрө оокаттын азабынан чоң шаардан куулуп чыгып, алакандай Кашкарына алып келди. Анткени менен тири укмуш окуялардын сооданын очогу экен. Мындан 10 жылча мурун чалым каза болду. Эми сок билектей сокоюп, көрө оокаттын айынан отун терип сатып калдым, деп кемпир тынды. Улуу урматтуум, биздин какшаал тарапка жашашкан кыргыздар сиз айткандай эмес. Анан кандай? Деди кемпир. Ханьзулар ал жакты Синьцзян дешет. Кыргыздар жаңы чек деп аташат. Улуу жибек жолу ачылгандан баштап ушундайча айтып жүрүшөт. Уккан кулакта жазык жок, улуу урматтуум. Айта бер. Атам заманынан сан жеткис кылымдар мурун биздин какшаал тарапты да мелжиген көк деңиз каптап турган имиш. Көргөн билген киши жок. Анан деңиз тартылып, суулар бөксөрүптүр. Буга кошумча топон суулар жүргөн. Кыямат кайыңдар болуптур.
Жаратылыштын кубулушу улам өзгөрүп, акыры биз тарапта аска зоолорго, өзөн сууларга, кокту колотторго, түз талааларга айландырган. Ал эми аска зоолордун боорундагы аппак кабакардай уюган кооз таштардын, туздардын түрүн айтпаңыз. Тим эле көз уялчу. Бул жердин шарты татаал болгондуктан какшаала ташкан. Бизче айтканда өжөр эл, жер дегенди билдирет. Эли түнт, ойчул келишет. Кышы кычырап суук, көчкүлөр тынымсыз жүрүп турат. Жазында жайында сел каптайт. Ал жердегилерге коркунуч келет. Ошондо да тоодон, ойдон качышпайт. Жапырт жаратылыштын кырсыгы менен күрөшө беришет. Жокчулуктан, өлүмдөн коркушпайт. Тоо таштарда эликтей жүрүшөт. Мансапка, дөөлөткө, байлыкка баштарын шылкыйтып ийишпейт. Ушундан улам өжөр эл, өжөр жер аталып калышкан. Ал тарапта да оокаты өткөндөр, өтпөгөндөр бар. Ошолордун бири энем экөөбүз элек. Атам каза болгондон кийин Кашкарга келгенбиз. Атам да сиздей эле ой тоодон отун алып, аны боолап көтөрүп келип, байларга берүүчү. Акысына кийим, тамак алчубуз. Мендей кишилерге сатчу эле, деп кемпир жандана түштү. Ал тарапта базар жок, улуу урматтуум. Бирок негизгиси бул эмес. Анан эмне? Улууларды тоодой жердей урматтоодо. Себеби булар көптү көргөн, билген, акыл менен урпактардын жашоосун улаган, миң өлчөп бир кескен турмуштун, тагдырыбыздын устаттары деп баалашат. Булардын көзүнчө балдарын бапестешкенден уялышат. Көпчүлүктө үйрүлүп, үстүнө түшө калышпайт. Эпсиз элжирешпейт. Таш боорсуңарго? Деди кемпир жылмайып. Жок. Кызык, деди кемпир бүшүркөп. Какшы ал тарапта жашашкан кыргыздарда акыл насаат жөнүндө деле көп айтышпайт. Калыпка салган эреже да жок. Чындыкты бетке айтышат. Өзү үчүн жашоо аз. Көпчүлүгү эл, жердин аманчылыгына алып урушат. Токтоолук адептүүлүктүн белгиси дешет. Ушунун баарын турмушта накта көрүшөт. Ошондуктан балдары карыган ата энесин эч убакта кароосуз калтырышпайт. Бул атадан балага уланып келе жаткан ыйык салт, милдет, канга сиңип калыпка салынган. Кыздарыбыз да шаардыктардан айырмаланышат. Энеси эртелеп үй оокатка, күйөөгө камдайт. Кыздын энеси тырмагынан баштап чачына чейин сымбаттуу болушуна кам көрөт. Айылчылабайт, кыдырбайт, оор басырыктуу болуп, акылдуу жүрүүгө үйрөтөт. Кудалаган жигитке берет. Бизде бузулган эркектер да, аялдар да жок. Күйөөгө чыкпай коюу чоң күнөө. Ургаачыларыбыз мансапка, эл журт башкарууга умтулбайт. Көбүнчө бала тарбиялашка, үйдөгү оокат тиричиликти уздугуна үйрөнүшөт. Балдарды тарбиялашат, нанды аз жешет. Көбүнчө айран, сүт, кышында эт, чөбөгө, сары май, курут, оору сыркоо жок, тамаки тартышпайт. Топоздун эти ток болот деп, кышкысын топоз союшат. Каймагы жемдүү болуп, какшаалдык кыргыздарды күч-кубаттуу өстүрүшөт. Малдын терисинин жүнүн жытытып, аны ашатып ийилеп, жумшартып тон кийишет. Буттарына чарык тигишет. Тоого чыгарда тай-туяк менен барышат. Кашкар шаарындагыдай соода сатык жок. Бир буюм экинчиси менен дилдесиз орун алмашат. Жогуна баары кайрылышат. Какшаал тарапта жашашкан кыргыздарда байлыкка жетүү анча чоң максат эмес. Акыл, көрөгөчтүк, адамгерчилик башка максат. Эскинин жакшы салтын сактап калууга үйрөнөбүз. Биздин эң эле кийинки тарыхтарыбыздын бири болгон Манас атанын баяны жөнүндөгү мурастарды урматтоого умтулушат. Какшаал тараптагы кыргыздарга орустар, ханьзулар, ниппондор барып турушат. Анткени алар Манас баатыр жөнүндөгү баянды, комуз күүлөрүн өз тилдеринде жазып кетишет. Артыкча түшүнө аян берип, илимсиз билимсиз Манасты айтып калгандарына таңданышып, кызыгышат. Жаратылыштын мындай ишаратына аларды аргасыз тобо дешет. Адегенде ишенбейт, бирок бир Манасчыда баяндалган түш таптакыр журту, айlı башка дагы бир-бирөөндө баяндалат. Ошол үчүн калыпка чыгарыша албайт. Тескерисинче, ааламда жашаган бир гана биздин калкта ушундай тири укмуштуу, түбүнө түшүнүп болбогон жөрөлгө бар экенине суктанып тамшанышат. Адамзат жашаган жерде, элде ар кандай болот эмеспи, урматтуум? Ниппондордой кыргыздар кыздарына шайкелеңди үйрөтүшпөйт. Биз тарапта кейше жок, дедим кемпирге.
Эмне үчүн? Шайкелеңдик, маскара поздук деп жаман көрүшөт. Чынак десе, деп каткырды кемпир. Чын айтам, улуу урматтуум. Какшал тарапта жашашкан кыргыздарда бай көпөстөрү барбы? Ооба. Аялдары көппү? Ананчы? Болуптур. Деги атаңдын канчанчы аялынын баласысың? Экинчи. Кантип эки аял алган? Атам Какшалда көпкө чейин жашап туруп, анан тигил орустар тарапка жашап жатышкан таластык кыргыздарга кетиптир. 1 жылдан ашык дайынсыз жоголуп, Какшал тарапка барбаптыр. Эмне үчүн? Билбейм. Аягы суюк киши го. Көргөн, уккан киши жок. Ошондой дечи. Ооба. Уланта бер сөзүңдү. Жарайт. Какшалдык кыргыздар атамды өлгөн го деп ойлошуп, ашын беришип, аялын башка бирөөлөргө алып беришиптир. Анан эмне болуптур? Деди кемпир шашып сурап. 2 жыл өткөндөн кийин атам Какшалга кайра келип, энеме үйлөнүп, андан мен төрөлгөнмүн, улуу урматтуум, дедим. Атаңдын түп тамыры Какшалдыкпы? Жок, орустар тарапта жашашкан кыргыздардан. Энеңче? Ханьзулук. Тегиче? Ата бабалары атам заманынан бери карай ушул тарапта өмүр сүрүшүптүр. Аргындашкан аралашма турбайсыңбы? Таң, улуу урматтуум, деп колумду куушурдум. Менин энем да кытайлык ниппондордон эле. Атам Мемир сулуу ниппон. Кийин энем байкуш өз элине барыптыр. Анан атам экөө бири-бирин табышып, баш кошуптур. Айттырбай тагдыр табыштырат деген ушул болот, деди кемпир. Мүмкүн уккан көргөн чыгаарсыз. Кашкардагы Депшичи сайраны. Ооба, ошонун баласы мен болом, дедим кемпирге. Бу сенин көрбөгөн тирүү укмушуң калган эмес го? Тагдырдын буйругу, дедим. Ушул мезгилде кемпир бир азга үн катпай туруп: Аттардын дабышы угулгансыйт. Артыңды карачы, көзүң курч эмеспи? Жүрөгүм бир нерсени туюп жаткансыйт, деди басып бара жатып. Мен артыма бурулдум. Чын эле 3-4 атчан адам түп-түз бизди көздөй чапкылап келе жатышыптыр. Коркконуман: "Карасаңыз, улуу урматтуум", деп жибердим. Ал артына бурулуп: "Эй, иттер ай, булар экөөбүздүн тынчыбызды, сөзүбүздү бөлбөй болушту го. Залакасын тийгизбей кетип калышаар бекен", деп кемпир мени карады. Таң, мүмкүн шаар башчысынын кишилери испандык сыган экөөбүздү издеп жүрүшпөсүн, деп качууга кайсылактадым. Коркпо, жашырынганың менен да болбой калды. Чукулдап калышты. Мүмкүн бизге бурулбай кетип калышаар, деп кемпир илкей басты. Мен үн катпадым. Мындан аркы тагдырымдын эмне болооруна көзүм жетпей, башымды шылкыйтып, Нихон кемпирдин артынан жол уладым.